дегенде эле өлдү да баягычы. Охо, точно мына тапты окшойт. Сенсиңби молдо? Мен сен менен сүйлөшпөйм дейт да. Мусулман ар дайым бийиктикти көздөш керек. Сен эч нерсени билбегендигиң үчүн ал өзү жакка тарткысы келип атат. Мына тупой экен депчи. Аялды башы ийдириш үчүн эмне кылыш керек эркек? Миллиондогон уруктун ичинен мына эркек деди да, мына эркек. Күчү жете үчөөнү алсын, төртөөнү алсын. Кыргыз, машалла. Керек болсо 8-9 жашынан жоопкерчиликти алып туруп, бир айылды өзү карап, бир айылды тупиктен алып чыгып кеткен да. Биз балдарыбызга, кыздарыбызга мына ушундай дух беришибиз керек. Ал гашка ошол дин чөйрөсүндө жүргөн адамдар өздөрү эле каршы болупту. Бизде азыр махр деген нерсе барып калды го, Ошону канча бериш керек, кандай учурда берет. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр жана катталуучулар. Бүгүн бизде адаттагыдай эле өзгөчө конок. Курман айттын алдында биз азыр актуалдуу болуп турган маселеде, 20 жылдык маселесин bundan 10 жыл мурун эле көтөрүп койгон урматтуу устазыбыз Бахтияр Ажы Шарапов. Ассаламу алейкум, кош келиңиз. Ва алейкум ассалам, рахматуллахи ва баракатух. Кушбак болуңуздар. Кандай келип алдыңыз, эсин аман? Алхамдулилlah, Кудайга шүгүр, Аллах Таала жолдорду ачып койгон экен, айтып койгон экенсиздер, баардык жолдон качып турду, таптаза экен, жетип келдим. Машалла. Сизди чакырганыбыздын да бир себеби азыр коомчулукта өтө көп катуу талкуу болуп аткан маселе бул ошол 20 жылдык маселеси. Сизди жеке мен ошол Москвада иштеп жүрүп биринчилерден болуп көргөнмүн. 20 жылдык маселесин сиз кадимкидей арамга чыгаргансыз. Ошол маалда Чубак Ажы раматылык тирүү эле, бир эле сизди колдогон ошол киши болгон. Ошонун тарыхына кайтып келсек, азыркы окуяны сиз мындан 10 жыл мурун эле айтып койгон экенсиз. Азыр кандай мындай коомчулук экиге бөлүнүп кетти го, 20 жылдык маселеси, анан эркек күнөөлүү эмес. Сиздин ой пикириңиз кандай азыркы учурда? Алхамдулилlah, биринчиден Аллах Таалага чексиз мактоолор, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга салават жана саламдар болсун. Мактоо жана салаваттан кийин Аллах Таала ар бирибиздин кылган ибадатыбызды толугу менен кабыл кылып, пендечилик кылып, билип билбей кылган күнөөлөрдүн баардыгын төп тамыры менен кечирген болсун. Ооба, урматтуу тууган, могул 10 жыл мурда мен айткан нерсе чындап эле мен ошол оюмдан чыгар эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисине, ошол аят Курандарга таянып туруп, шариаттын негизинде эле айтканбыз. Ооба, 2018-жылы айтканмын мен. Ал учурда коом өтө туура эмес кабыл алып, ушунчалык дүрбөлөңгө түшкөн. Керек болсо УКМКга чакырып, 10-отделге чакырып, ошол эле учурда муфтиятка чакырып, сен эмне үчүн муну айтасың депчи. Анан законго келе турган болсо, ар бир адам өзүнүн каалаган жеринде каалагандай эс алууга укуктуу деген мыйзам бар экен, урматтуу тууган. Чындап эле мен аны ошол учурда билген эмесмин. Анан мага өзүмдөн чоң ошол 2018-жылы 81-жылы 1981-жылы туулгандардын, төрөлгөндөрдүн 20 жылдык экен. Ошолор барсак болбойбу дегенде мен ошолорго жооп катарында ошондой эле жалпы инсаниятка сабак болсун деген ниетте айтканмын да. Анан баардыгы көтөрүп чыгып, анан ал учурда мен чындап эле эч кимди эле тааныбайт болчу. Ооба, дин чөйрөдөгүлөр тааныйт эле, башкадагылар тааныбайт болчу. Азыр деле тааныгысы келбейт го. Ошондой болсо дагы, анан бул ким, кайдан чыккан? Ушул убакка чейин бир дагы молда айтпады, бул каяктан айтты деп эле анан көтөрүлүп кетип, кала берсе ошол менин баянымды экспертизага чейин беришкен да. Бул жерде террорист, экстремизмдин жыты-жыттанып атат дегендей кылыпчы. Анан жакшы эксперттер аларды талдап туруп, бул жерде эч кандай террорист, экстремизм жок, бир гана эмоцияга алдырган депчи. Анан мага эскертүү келди, бүгүндөн кийин баян айтсаң эмоцияга алдырбай айт деген. Макул дедим. 2019-жылы кайра эле ошол майга жакындаганда эле биздики март-апрелде башталат да. 20 жылдык, 30 жылдык биздики деп. Ошол учурда анан кайрадан 82-жылгыларга дагы айттым. Эч кандай эмоцияга алдырбай эле, күлүп, жылмайып туруп элечи. Я Алла, ошол эле учурда анан мен өзүм 1983-жылы туулганмын. 2020-жыл биздин 20 жылдык болуп калды. Ооба, мен мектепте жүргөндө ошол башында уюштуруу иштерине алып барып жүргөнмүн, урматтуу тууган. Анан 2020-жылы болду деп болгучу эле мага чалуулар башталды. Бактияр, өзүң уюштуруп бересиң да, башта туруп бересиң да, эми түшүнөсүң да, сен болбосоң кандай болуп калат дегендей элечи. Анан я Алла, мен 2018 өзүм айтсам барам деп.
19 жеткирсе муну 20-жыл мен кантип кылам? Аллахтага дуа кылдым. Ошол учурда январь айында мен Токтобай Тойчу деген досубуз бар, үчөөбүз умрада бир болуп калдык. Анан Кабанын алдында турганда мен Тойчуга айттым. Мына телефонду алдагын видеого тарт. Токтобай сен амин деп дуа кылып тур. Мен азыр ушул жерде дуа кылам. Умар разияллаху анху тирүү кезинде дуа кылат эле. Я Аллахым, мени алганыңда шахид кылып алгын депчи. Аны дуасын уккан адамдар коркуп кетет эле. Шахид деп атасыңбы? Мени дагы согушту делип атасыңбы депчи. Дегенде Умар разияллаху айтган, мен дуа кылсам болду. Ол Аллах Тааланын иши. Согуш менен алабы, башка кылып шахид кылып алабы деп дуа кылды. Дуасы кабыл болду. Багымдат намазын окуп жатканда душман келип сайып кетти да. Шахид болду. Я Алла, ошол эле аят хадистерге таянып эле ошол жерде Кабанын алдында Кабаны карап туруп дуа кылдым. Ал жерде дуалар кабыл болот. Я Аллахым, сен көрүп турасың, билип турасың, биздин ушу 20 жылдык келип калды. Мен жалгызмын, күчүм жетпейт. Дагы эмоцияга алдырып айткым келбейт. Өзүң жардам бергин, өзүң ушул 20 жылдыктан куткаргын деп дуа кылдык. Машалла, марттын 16-сы күнү Кыргызстан боюнча коронавирус катталды, окуучулар тарасын, токтотусун деди. Алхамдулилла, ошол себеп болду, башка болду. Кыскасы коронавирус келди дагы, биз 20-жылды тоспой калдык. Ооба, ушунчалык кызычуу болду. Кала берсе адамдар барып туруп, Раматылык Чубагажы устазыбыз тирүү эле ошого барышты. 20 жылдык боюнча оюңуз кандай депчи. Ошондо ал айтты, бул арам. Ал эми сонун кылып өзүнүн баягы илимин деңгээлде, сөзмөлдүүлүгүн деңгээлде сонун түшүндүр дагы. Ошол учурда мени кыпчып кетти. Бактыярдын айткан туппа туура. Жаның арчылып кетти кызылдап депчи. Мына ошол урматтуу тууган, жалпы эле шариятка каршы болгон нерседе сөзсүз жакшылык жок да, жакшылык жок. Ушунчалык кызычуу, жаңжал тополоң. Эми бизге ушул мезгили келип жетти да, токтотуштунчу. Мезгили келип жетти. Биз качан ушундай атып кеткенин, өлтүрүп кеткенин көргөндөн кийин аны туй кокуй болбойт экен деп калдык да. Мына ошондой болгон. Эми кечеги ошол болду, башка болду, мурунтан ызычуу болуп жүргөнбү, ал жагын Алла билүүчү. Бирок эң негизги эле себеп ушул болуп калды да. 20 жылдыктан кийин кайтканда. Чындап эле мурунтан эле зулумдук кылып жүргөн болушу мүмкүн, мурунтан эле зөөкүрлүк кылып жүргөн болушу мүмкүн, башка эле себептер болгон болушу мүмкүн. Бирок биз баягы тышкы көрүнүшүгө караганда акыркы себеп мына ошол 20 жылдык болуп калды да. Мына ошондой урматтууган, ошондо муну негизден мен 2013-жылда 2003-4 жылдары Сыкылда окуп жүргөн учурда 2000ден баштап жүрүпчү. Ошондо кыз ала качуу арам деп дагы айтып чыкканмын. Ал учурда медиа мынчалык деңгээлде өнүккөн эмес эле. Аны укканда угуп аткан аялдар эле мага каршы чыкчы. Эмнеге аны арам деп атасың? Биз ошентип эле алып качып эле келген, бактылуу эле жашап атабыз деп элечи. Качан барып ал ала качууда дагы өлүм катталгандан кийин анан законго кирип тыюу салып койду эле, ошол бойдон жок болуп кетти. Аны мына 20 жылдыкты дагы 10 жылдык, 30 жылдык буга дагы өлүм катталгандан кийин эми кыймылдай баштадык да. Эми дагы эскертип кете турган нерсе, азыр мен жалпы адамдарга айтат элем, блогер дейби, кыскасы кабарчыбы, журналистпи, бүгүнкү күнү ошол өлгөн адамдын гана тарыхын көргөзүп атат да бизге. Мына колуну кармабай эле чыккан экен. Эч кандай кол кармашкан эмес экен депчи. Наракта кол кармашкандан бүтүндөй кайра айландырып берип атат да. Анын үй бүлөсү не болду? Анын тууган уруктары не болду? Аны эч ким ойлобой атат да. Кайра эле мына колун кармашпай эле чыгыптыр. Эч кимдин колун кармаган эмес экен деп эле чыгып атат. Ошонун башкасынын бардыгы кол кармашып чыгып атпайбы? Ал аялдардын үй бүлөсү не болду? Алар канчалык деңгээлде зомбулук көрүп атат? Аны бүгүнкү күнү бирөө дагы ойлогон жок да. Бирөө дагы ойлогон жок, урматтуу тууган. Маселенин экинчи жагын. Маселенин экинчи жагын караш керек да. Бир эле ошол маркум болгонду гана карап туруп акташтын аракетин кылып атабыз, бирокта канча адам кол кармашып өтүп атат да. Ошол эркектин аялы не болуп атат үйүндө отуруп? Эркек кызганчак экен. Аял кызганбайт дейсиңби? Аял андан да бетер кызганат. Ошол эле кол кармашкандардын күйөөлөрү не болуп атат? Ал жагын да ойлошубуз керек. Кыскасы шариятта жок нерсе мына ушундай. Анан акыркы учурларда, мисалы, фатва маселесине келгенде, бизде мурун көнүп калган эле муфтияттан фатва алыш керек депчи. Кийин уже алымдар өзгөйдү, ар ким өзүнө жараша фатва берип калды. Угуп калган жерим бар, кээ бир алымдар туулган күндү деле
адалга чыгарып калган учурлар болуп атат. Негизи эле бул 20 жылдык туулган күн маселелеринде дин көз карашы кандай? Биз жаштарга көбүрөөк айтып кетсек ушуну. Албетте, урматтуу шариятта жок нерселер да. Бардыгыны анан элим эмне дейт, анан азыр этияттап айта берели деген жок. Бүгүнкү күнү алхамдулилла керек болсо, мурда молдо илимдүү деген Мухтасар деген китеп бар эле, ошол эле окуган адамдын бардыгын молда деп биле берчү да. Бүгүн адамдар медресеге барбай туруп эле, бүгүн адамдар мечитке сабак албай туруп эле интернеттен эле бүт шариаттын маселелерин көрүп бүттү. Ошол жүрөгү чыдабастан анан сурап атат да, туулган күн тосса болобу депчи. Болобу, жүрөгү чыдагандар алар сени сурабай эле туулган күн өткөрүп атат. Ошолдон эми шариятта жок окшойт деп сурайын десе, кайра ошондо эле ооба шариятта жок дештин ордуна көңүлүн оорутпайынчы. Эми кичине мындай кылып өткөрсөң болот, анан мындай кылып жокпу, жок эле деп кесе айтыш керек болду да, урматтуу. Жок, шариятта жок эле нерсе. Анан 20 жылдыкта кээ бирде мисалы үчүн диндеги адамдар деле, жакшы түшүнүгү бар адамдар деле бөлөкчө таризде өткөрсө болот. Бул 20 жылдыктын атын эле булгап коюшкан, мындай бирөө колунда жок классташыбызга бирдеке кылып койсок болот экен дегендергечи ал туурабы, туура эмеспи? Туура эмес. Муну деле мен туура көрбөйм. Себеби меники мисалы 20 жылдык келатат да. Мен классташтарыма айттым, 20 жылдыгыбызда мына ошого мугалимдерди эскерип коелу, сыйлык берип коелу, тиги кыйналгандарга жардам берели. Эмне үчүн 20 жылды күтөбүз? 19-жылы берип коелу. Десең бирөөсү дагы көнбөйт да. Ниет каякта турат да. Давай биз именно 20га эмне үчүн такашыбыз керек? Кыйналып атканын көрүп атасың, момун мусулман, ошого кел, азыр эле жардам берели, десең бирөөсү дагы көнбөйт. Макул анда 20 жылы унчукпай дагы топтоп туруп 21-жылы апарып берели десең ага деле көнбөйт да. Анда эч ким көрбөй калып атпайбы, анда кызыксыз болуп калып атпайбы депчи. Сен эмне үчүн рия кыласың? Сен эмне үчүн 20 жылдыкка такайсың? Шайтан алейхилана мына ошентип бизди алдайт да. Эң негизи эстеликке буттарга сыйынуу дагы мына ошондон башталган да. Эң биринчи сүрөтүн эле тартып алып коюп, "Ола болду, сүрөтүн эле коюп көрүп турасыңар, чоң атаңарды сагынганда" деп элечи. Сүрөтүн көрүп туруп бул бир күн жок болуп кетиши мүмкүн. Ушунун эстелигин жасап койгула. Жакшы эле нет, эстелигин жасап коюп коесуң болду. Жана бир индустар тууралуу кызыктуу маек айтып бердиңиз эле, зубочистка тууралуу. Ооба. Ошону кененирээк айтып берсеңиз да. Ол мындай экен да, бирөө ошол Индияга барса, журналисттен бирөөсү, конок чакырган адамдардын алардын адаты ушундай экен, 10 адам чакырса, 10 кетмен сап даярдайт экен. Кетмен болот го, ошонун сабыны. 20 адам чакырса, 100 адам чакырса, 100 кетмен сап да кеткенде ар бир биздин колубузга берет. Аксакалдардын үйүндө толуп кеткен буручта, толтура кетмен сап турат. Анан бул эмнени түшүндүрөт? Таянып кетпесе, жаштарга дагы бере берет экен. Десе билбейм, бизде ушундай салт болуп калган. Анан барып сураштырып, эң аксакалдан сураптыр да. Аксакал, сиздерде ушундай салтыңыздар бар экен, бул эмнени түшүндүрөт десе, ошол күлгөн экен да. Бул эч нерсени түшүндүрбөйт. Анда эмне үчүн 100 адам чакырса 100 адам, 200 адам чакырса 200 адам, эмне үчүн кыйнайсыңар дегенде айткан экен, муну адамдар өзү эле кылып алды. Мен жаш мезгилимде билем, бирөө конокко чакырып, эт берип, эт жегенден кийин тишке тыгылат эле, ошону тазалаш үчүн кичине зубочистка деп коебуз. Азыр ошону алат элек, ошол зубочистка чоңоюп туруп, азыр кетмен сап болду. Ошол зубочистка бердин ордуганда ошону берип карматып жөнөтүп атышат депчи. Бизде эле мына ошондой да, башында жумуртка болот, анан тоок болот, анан эчки болот, кой болот, ошондой эле анан жылкы, бука, ол да бирөө эмес 5-6га чейин көбөйүп кеткендиги мына ушундан. Эми 20 жылдык маселеси бул бир тарабы. Ооба. Экинчи тарап эми көп айтып атат кызганычтан деп. Ушинтип кызганган туурабы негизи? Жок. Албетте, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламда хадис бар. Кызганбаган эркек бейишке кирбейт деп. Кызганыч дагы өзүнүн ордунда. Макул, 1000 кызгандаганда дагы урмат тутуган адамды өлтүргөнгө акысы жок да. Ооба, ушунчалык кызганат экен, кызганат болмосо эмнеге жөнөттү биринчиден? Макул, жанында карап туруп, анда эмне үчүн ал жакка кошуп коет? Өзү кошо жүрбөй ошончо барган экен, эркек болуп турупчу. Бул жерде дагы толтура маселелер бар да. Мен макул ошончолук эркек экен, мен даюс болбойн, бейишке кирейин деп ошончолук кызгана турган болсо, аялы баш ийбейби? Анда жөнөкөй эле жакшы эле бошотуп коюш керек. Кыргызда жакшы сөз бар. Урушпай ажырассаң, уялбай жолугасың дегенчи.
урушпай эле болду, сен өзүң бактыңды тап, мен бактым экөөбүздүкү туура келбейт экен деп кое турган болсо болду. Мындан өткөн бактылуу адам жок. Андан өткөн бактылуу өзүнүн теңини таап алсын. Тең тең менен тезек кабы менен. Шариатта мына ушундай урмат тутулган, эгер сага аялың кызганып атасың, сага баш ийбей ата турган болсо, шариат менен эскертүү берген, болбосо төшөгүнү бөлүп койгон, өзүнүн жолдору бар да урмат. Аны кулагын кескен, андан атып салган, андай эч жерде жок. Азыр ата турган болсоң өлтүрдүңбү? Пайгамбар саллаллаху аятта келип атат. Ким бир мусулманды атайлап өлтүргөн болсо, жалпы адамды өлтүргөндөй күнөөкөр болот. Негизи бизде эми коомчулукта ушундай көп талкуудагы болуп атат. Анан чындап эле ушундай катталып атат эркектер тарабынанчы. Сиз деле эл ичинде жүрөсүз, мындай элдин алдыңкы алымдарынын бирисиз да. Эмне себеп болуп атат? Бул эркектерге эмне болду? Көпчүлүк күнөөнү Раматылык Чуба устазыбыз деле эркектерге коет эле да. Эмне себеп болуп атат сиздин баамыңызда? Менин жекече түшүнүгүмдө бүгүнкү күнү эркекте эркектик сыфат калбай калды. Биринчиден, экинчиден бир дагы эркек жоопкерчилик албай калды мойнугачы. Жоопкерчилик албай калды. Үчүнчүдөн, эркектер комфорт жашоого көнүп калды дагы, комфорт жашоодон чыга албай эле катынын алдында отуруп, аялдын алдында отуруп, аялдын сыфаты өтүп кетти да бугачы. Аялдын сыфаты өтүп кетти. Кадимкиде аялы менен бирме бир айтышып, тузуну кошпопсуң, пияздын күйгүзүп коюпсуң, дагы эмне дейт, майны көп кошупсуң, ушунчалык деңгээлге жетип калды да. Ошондуктан бул эркектерди комфорттон чыгарыш керек. Бизде алхамдулилlah шүгүргө Кыргызстанга даватын келип калганыгачы. Ар бир эркек жок дегенде 3 күнгө даватка чыгып келиш керек да. Жок дегенде, болбосом 40 күнгө 4 айга чыгып келсе, ошондо тууганы ким? Кыргызда жакшы сөз бар го, мусафир болбойнча мусулман болбойсуң депчи. Өзү жок дегенге 3 күнгө чыгып, өзү тамак кандай бышат, кийим кандай жууш керек, кандай ütүктөлөт, буну көрсөтүш керек да. Анан аялдын кадырын билип, эң оор жумуш үйдөгү жумуш да. Мен 6 бир тууганмын, үйдө эң кичинеси менмин. Анан бизден кийин кичинебиз 6-чыбыз кыз болуп калган, жалаң эркекпиз да бешөөбүз. Ошондо бизде үйдө кыз бала жок болгондуктан, бизде ата-энебиз ушундай тарбиялаган, үйдөгү жумушту бизге калтырган да. Өздөрү талакка кеткенде очерет менен. Бүгүн эң чоңубуз калдыбы, эртең андан кийинкисе ошентип бир-бирден. Үйдөгү жумуш такыр бүтпөйт да. Андан көрө жок, мен үйдө калбай эле ушу талак эле чыгайын дейсиң да. Талада ишти кылсаң кыласың, кылбасаң келип туруп, эмне тамак бышырып койбодуң? Кечке чейин поктун ишин кылып отурдуңбу? Дегенге чейин барат да. Сен кечке чейин аны жууп, муну тазалап, шыпырып, арчып, бүткүчөң эле кеч кирип кетет. Алда көзгө көрүнбөйт. Көзгө көрүнбөйт. Келсең эле ушу сен жаттың да кечке чейинчи. Тамагың таяр эмеспи? Качан бушат? 1 саат дейсиңби депчи. Кыйкырат да. Эркекти мына ошон үчүн чыгарыш керек. Үйдөн чыгарып сытырак барып келсе, Чубак ажы устазыбыз да ошону көп айтат эле. Эч кандай жумуш болсо көчөгө басып туруп, жумуштан чарчап келдим, чайып кел десең, мындай барктуураак болосуң да, кадыр барктуураак болосуң да. Болбосо мына ушундай пиязыны деле эмнеге чоң туурап атасың, картошканы эмне калың арчып койдуң, эмнеге майны көп коштуң, өзүңдүн белиң ооруган жок да, акчаң кеткен жок да деп эле жакшы тамак кылган аялды деле сүйлөнө берип чүнчүтүп салгандан кийин ошол деле эмне кылып атканын билбей калат да. Ушунун негизинде уруш, жаңжал, анан көтөрө албастан туруп, кулагын кескенге, мойнуга дөңгөлөк илгенге, уруп көгөртүп, анан ар нерсе кылганга барып атат деп менин жеке оюм да бул. Сиз тарбиядан башташ керек деп атасыз, эркектер эркек сыфатын киргизиши. Буну коомчулуктан бөлөк дагы, мисалы үчүн ошол аялдар зомбулук деп атабыз. Аялдар көпчүлүгү буну осуждать этип атат, урушуп атышат, сөгүп атышат, бирок көпчүлүк эркектер ошол аялдардан тарбия алып калып атпайбы азыр? Ошондо мындай замкнутый кругка окшоп калып атат да. Кээ бирде мисалы үчүн айтып кетсем, кайнене маселеси дагы чоң да биздечи. Мисалы бизде ушундай калыптанып калган, кайнене келип айтат баласына, сен каттуураак болушуң керек, сен башыңа мингизип алдың дейт. Анан ошону эркек көтөрө албай барып, анан кийин өзүнүн күчүн чыгарып калган учурлар бар да. Вот ошон үчүн айтып атам, дин керек. Бардыгы мына ошону динсиздик деп коет да. Мына ошону динсиздик деп коет. Мен дагы алып баруучу болуп, кээде тойлоодо барып айтканда, кээ бир адамдар туура түшүнөт, кээ бир адамдар туура эмес түшүнөт да. Себеби турмуш бул торт. Турмуш бул малина. Турмуш бул таң аттыбы кечтин киришин күтө турган нерсе да. Кимге? Динди түшүнгөн адамга. Динди түшүнбөгөн адамга турмуш татаал, турмуш оор, турмуш кыйын. Өзүң таптыңбы, чыдап жаша.
деп эле жаңы үйлөнүп аткан баланы коркутуп салып атат да. Тойдо эле. Тойда эле, уже үйлөнүп атканда эле баланын жигиттин өзүнөн чоң агалары келет дагы эмне дейт? Өзү кылган эмес нерсени айтат да. Инем үйлөнүп атасыңбы? Кысасы катын башынан карма. Катынды башынан деп коет. Башынан кармаш керек дейт. Ойлонуп калды. Бул кантип башынан кармайм? Антип жоготого деле кармаган эмес. Кызды деле жөнөтүп атканда жеңелер айтат. Башынан сыр бербе депчи. Башынан сыр бербе, кыз башынан сыр бербе. Бул экөө бирөө башынан кармайын десе, бирөө башынан сыр бербейин десе, кантип бактылуу болот, Кантип бактылуу болот? Ошондуктан пайгамбардын доордагы сахаба аялдар кыздарыны жөнөтүп атканда насаат берет эле. Күйөөңдүн көзүнө сактагын, кыз. Күйөөңдүн мурдуну сактагын, кыз. Күйөөңдүн кулагын сактагын депчи. Көзүнү сактагын деген ар дайым күйөөңө жасанып жүргүн. Сен жытык пыртык тизе чычкан гамаждарды ого кийбе. Мурдуну сактагын. Чеснок жыттанба. Колтугуңдун аракпайын сасып турбасын. Сонун жыттуу нерсе кыл. Кулагын сакта, жаман сөздөрдү айтпа. Мына ошого насааттарды чөткө кыл дер берип койгон, ал балды келери менен күйөөсүн ошол жагын ойлогон да. Эркекке дагы берилерде, сага өтө чоң жоопкерчилик айтып атат. Мен кабыл кылдым дедиңби, өлдүң деген сөз да. Никеде, никеден эле башталып атат да. Шариатка салбай туруп акылга салганда, молдеке негизи нике кылып атканда биринчи эркектен сураш керек да. Итпай, урбайсыңбы, теппейсиңби, сөкпөйсүңбү, сага ишенсе болобу, нормально карайсыңбы депчи. Ооба, жакшы карайм деп сөз берсе, анан ботко гүлдөн сураш керек да. Тие бересиңби, жакшы бала экен депчи. Майли десе анан болду, нике кыйып коюш керек да. Бирок бул шариат боюнча биринчи кыздан суралып атат да. Нафсиңди тапшырдыңбы деп. Тапшырдым, көбөлөр уктуңарбы? Уктук. Эми баладан сурады, кабыл кылдыңбы депчи. Кабыл кылдым деген сөз өлдүң деген сөз да. Ошонун тилиге чыдашың керек, ошонун кемчилигине, ошонун бардыгына чыдайсың, анан эркексиң. Мен чыдабаймын, мен дагы бир инсанмын. Анда жөнөкөй эле жообун бер дагы бошотуп кой. Талак бериш шариатта бар нерсе булчу. Талак бериш шариатта бар нерсе. Онда кантип ажырашам? Жообун бер дагы секунд узатып кой болду. Сөзсүз эле ууруп, тепкилеп, атып, өлтүрүп андай жок, урматтуу тууган. Анан көпчүлүктө мисалы үчүн альхамдулилля чоң устазыбыз келип кеткенден кийин раматылык жай жанат болсун. Көптөгөн поколениялар дин менен жашаган сүрөтү болсо дагы болуп атат да, мындайча айткандачы, сакал коюшту, жолук салынышты, бирок бизге көбүнчө сөз тийип калып атат да. Сакалды коюп алып туруп деле, жолукту салып алып туруп деле дегендерчи. Анан ошол канчалык маанилүү? Мисалы үчүн биз уже сандан сапатка өтө турган мезгил келди окшойт. Кантип өтөбүз ага? Өтүш үчүн жалпы элди агартуу ишини көбүрөөк жүргүзүш керек. Мен ар дайым айтып келем. Учкан куштун бардыгы шумкар эмес. Жүгүргөн аттын бардыгы тулпар эмес. Допу кийип, сакал коюп, жолук салгандын бардыгы эле мусулман эмес. Мусулман эмес. Казактардын интермеси да жүрөт. Сакалы менен де орус, Валерия, ошол дагы онда молдобу депчи. Ошондой эле да, бизде сакал койсо эле таксыр окшойт, жолук салынса эле таксыр. Жок, урматтуу тууган. Бизде агартуу ишини көбүрөөк жүрүп, биз сырткы келбетине эмес, адамдык сапатына карашыбыз керек да. Бүгүн адамдык сапат жок дагы, только сырткы келбетин эле көргөзгөн аракетин кылып атат да. Суроо бергенин себеби акыркы учурларда эле мына дават маселеси боюнча катуу талкуулар болду. Анан акыры келип гаш жабылды. Анан угуп калган жерим бар, балким жөн эле ушактыр. Бактыяр Дамла дагы ошол дават маселесинде бир мындай туура эмес сүйлөп коюп имамдыктан кетти деген сөздөр бар да. Жок, ал мен имамдыктан кеткен ачык эле ал. Ошол учурда Мадымаров, Адахан Мадымаров камалгандан кийин адамдар митингге чыкканда, менин мечитимде намаз окуй турган бир инсан ошо митингге чыккан да. Чыгып алып туруп анан өтө катуу сүйлөгөн алчы. Катуу сүйлөп, азыркы президент бул мунафык болду, анткен, минткен деп элечи. Ошенткен дагы ошону изилдеп келсе эле менин мечитимден чыгып калды. Сен мечитиңден экен, сен тартипке салбапсың. Болду, кетесиң дедим. Мен ал жерде байланып отурган эч нерсем жок. Болду. Мына алгыла деп эле тапшырып койдум. Негизи гаш маселеси боюнча мисалы аны жапты деди, бөлөктөдү, бирок дават калды, дават бойдон эле турат. Бул келечекте мындай залакасы тийип калбайбы? Гаштын жабылган же бөлөк альтернатива тапса болобу?
Болот, барын тапса болот. Ооба. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде Я юхалладина аману қу анфусакум ва ахликум нара. Иман келтиргендер, силер өзүңөрдү жана үй бүлөңөрдү дозоктон сактагыла. Өзүңөрдү сактагыла дегенде, Алла Таала силер динди сактагыла деген эмес. Дин Алланыкы. Алла Таала каалаган учурда каалагандай кылып жүргүзүп коет. Биздин эң негизгиси өзүбүздү ибадатыбызды кылып, өзүбүздү үй бүлөбүздү туугандарды дозоктон сактоонун аракетин кылыш керек. Анан ушул маселе жүрүп атат, дават маселеси болуп атат. Көпчүлүк жаштар, мисалы үчүн азыр 17-18 жашта тарбия берип кала турган жашта. Анан биздин пешинебизге ошол сиз айткандай алымдардын плеядасы келип калыптыр да. Абдышкүр ажы, Чоба устаз, Максат устаз, сиздерчи. Анан азыркы жаштардын тилинде сүйлөй турган алымдар мындай эч ким тааныбайт экен да. Мусулмандык тууралуу мечитке бар десең, мечитти бир бөлөкчө көрөт экен да, мындай коркунучтуу көрөт экен, аяк барса өлүп калуучудай эле сезет экен да. Анан ошолорго мисалы үчүн кандай кылып жеткирсек болот мисалы? Ол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өзү жолу бар да, тарикат жолу бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам биринчи келгенде эмне кылды? Чоңдордон Абу Бакыр Сыдык разияллаху анху, эркектерден, аялдардан Хадича энебиз, жаш балдардан Али разияллаху анху. Ар биринин өзүнүн тең менен тезек кабы менен дегендей, ошол азыр медреседе жаштар окуп атат, ошолорду эле практикага чыгарышыбыз керек да. Кудай буйрса эртең июндун 25-inde биз дал ошондой кылабыз. Окуучуларды эле чыгарабыз, ала теңдери менен өздөрүнү баягы балыкчы алыстан тааныйт дегендей, булар бири-бирин оңой эле таанып алат. Ошогун аракетини болуп атат, Кудай буйрсачы, болуп атат. Чынында эле өтө аз болгондон көзгө көрүнө элек да. Демек азыр бизде дагы чоңоюп келаткан жаштардан бар экен. Бар, иш жүрүп атат. Кудай буйрса куйругубуз кура эмес. Бар. Бирок ошол эле учурда бар экен деп эле калбастан кайра мээнет кылыш керек. Кайра аракет кылыш керек. Мен ар дайым айтып жүрөм да, жөнөкөй эле эч кимди жакпаган, баардыгы жек көргөн Алкаш деген наамды алыш үчүн канча мээнет керек да? Алка бомбуш деген наамды алыш үчүн канча кордук керек да? Ошончону баардыгын көтөргөндөн кийин анан Алкаш болуп чыгып атпайбы? Баардыгы жек көрөт да. Эми машалла бул имандуу, бул даватчы, бул тарбия көргөн деген наамды алыш үчүн канча мээнет керек, канча кордук керек. Ар кандай пайгамбарга айтылган сөздөр бизге дагы айтылыш керек да. Молда айта берет, өзү кайта берет, молдонун айткан кылганын кылба деген мына ушул, булар сакалын коюп алып жолук салынып ушундай дей берет деген айыптар бизге жабыла керек. Ошол эле учурда биз сынды туура кабыл алып туруп, кайсы нерсени оңдош керек болот болсо, оңдолуп сөзсүз түзөлүш керек. Сүйлөй берет деп эле кете бербестен. Бирок ушул динден алыс адамдар менен дагы сүйлөшүп каласың да. Ушул дин сакалын көрүп туруп эле дин тууралуу мындай терс сөздөр сүйлөй башташат. Анан ушулар көрүп атабыз го, мына чыгарып атпайбы азыр эми кармалып атат, камалып атат, мындай болуп атат десе сразу эле исламды жаман көрүшөт да, мына динден диниңердин пайдасы ушулбу депчи. Анан ушул дин жаатында дагы бизде кээ бирки атактуу адамдар ушундай жолго барып калып атканынан же ушундай көрсөтүлүп калып атканынан элдерде туура эмес болуп калып атпайбы? Эмне себептен ошондой болуп калып атат? Бул адамдыкпы же мисалы үчүн кээде ушундай болуп калат да? Ал боло турган нерсе. Кыяматка чейин дагы өтө көп нерсе болот. Бир аксакал айткан экен, өлбөсөң эшектин эгиз тууганды көрөсүң депчи. Эшектин эгиз тууганды көргөнсүзбү? Жок. Буюрса өлбөсөңүз көрөсүз да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ачык айткан, менден кийин ушунчалык фитна келет, ошол учурда менин сүннөтүмдү азуу тиш менен кармагандай бекем кармагыла. Мен яиш минкум, пайгамбарыбыз деди да, кимде ким менден кийин көбүрөөк жашай турган болсо, ушунчалык чоң фитналарды көрөт деген да. Бул пайгамбарыбызга коюлган доомат, анын мурасколорго сөзсүз келе берет. Албетте ким атайлап кылып атат, ким касты кылып атат, ал сазайын алат. Эң негизгиси биз жалпы мусулман кругозорду кеңейтишибиз керек да. Куранды окушубуз керек. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде айткан, силерге кандайдыр бир кабар келе турган болсо, тактагыла деген да. Биз азыр тактамай жок да. Даң этебиз, ушул осурду, ушул жактан чыкты, точно ушул осурду, болду, өлдү. Жакшы адам жел сактабайт деген, осурган болсо эмне болуптур? Десең деле болбойт, молдо болуп туруп осурабы? Деп элечи. Өзү андан 5 бетер жаман иш кылып атат. Албетте, мухтасарды жазган киши мукаддамасында ушундай баштаганда,
шариатты аттың кашкасындай кылган Аллага мактоолор болсун. Шариат бул аттын кашка ушунчалык актыгынын чеги жок да. Ислам дини ушунчалык тазалыгынын чеги жок. Башка нерсе мына парда турат, кара, каралыгынын чеги жок да. Демек муга канча нерсе жукса дагы бул көрүнбөйт. Эми аппакка кичине точка болуп калса да мына точка болуп калыптыр. Ал көрүнүп кала берет да. Ооба, ошол эле урматтуу инсанбыз, кемчилик бар. Периште эмес, урматтуу моюн калат. Кээ бир адам инсандыгынын себебинен анан бизде көргөнү курусун деп коет. Кээде ошол көрүп калгандыгы үчүн болушу деле мүмкүн. Мүмкүн ал нерсечи, урматтуу тууган. Бирок бир адамдын кесепетинен жалпыны каралаган бул өзү акылсыздык. Демек бул закон ченемдүү эле көрүнүш. Закон көрүнүш, бар нерсе болуп келген боло берет. Анан эми сизди биз Кыргызстанда таалим алып, Кыргызстанда эле өнүп өскөн аалымдардын катарында көрөбүз да. Көпчүлүк айтат, илимдүү болуш үчүн чет өлкөгө чыгыш керек дейт. Кээ биркилер айтат, жок, ушул жерде деле болсо болот дейт. Бирок чет өлкөгө чыгып келген аалымдар, мен угушум боюнча да, ар ким ал жакта өзүнүн мындай бир философиясы менен келет да, 10-15 жыл жүргөндөн кийинчи. Анан бул жака келип дагы ошону кургусу келет деп угам. Кандай кылыш керек? Бизди көрүп аткан жаштарга кандай кеңеш берип кетесиз? Мен азыр өзүбүздөн кичине жаштарга айтат элем, кайсы эле жерге барсаң окуш керек да өзү. Демек, бүгүн четке чыгыштын бир дагы муктаждык жок да, бир дагы кажат жок да. Мүмкүн болушунча Кыргызстанда эле окуш керек. Чындап эле окуйм десең да. Азыр четке сыртка чыксаң эле башыңды ачып туруп китепти тыгып коюп эле болду, жөнөй бер дебейт. Ал жерде тилини үйрөнүш керек. Аз сырткына көп жүрө бергенден кийин урматтаган кимдин нанын көп жеп калат болсо, ошонун музыкасыга ойноп калат да, ошонун маданиятыны, ошолордун үрп адатыны киргизгиси келет. Биз көргөндө мындай эле болгон, биз кылганда мындай эле болчу депчи. Ошондо мен айтам, жок, Кыргызстанда эле окуш керек. Ооба, мен Кыргызстанда эле окудум, урматтуу тууган. Бизде 7 область болгон менен ошонун өзүнүн эле үрп адаты, каада салттары ар башка да. Ар башка, урматтуу тууган. Мисалы мен Ысык көлдө окудум. Ысык көлдө кой союла турган болсо, башына эң кичине адамга тартат. Өзүм Баткенденмин. Бизде кой союла турган болсо, койдун башына эң аксакалга берет. Таласта ушундай экен, койдун башына эң сыйлууга берет экен, бирок көтөрүп кетпейт экен. Ал осты эле калгандарга бериш керек экен да. Бизде ол берилгенден кийин түйүнү алып туруп көтөрүп кетпесең эсеп эмес. Кыргызстанда эле мына ушундай да. Эми башка жакта окуп келип, ошолордун маданиятын кылып, ошолордун үрп адатына тыккысы сөзсүз келет, алчы, сөз келет. Ошондо мен айтат элем, азыр Кыргызстанда эле Кудайга шүгүр устаздарыбыз, алымдарыбыз, медреселерибиз толугу менен жетишкен, окуймун мен деген адам Кыргызстанда эле окуш керек. Анан өйдө да айтып кетпедиңизби, пайгамбардын жолун бекем кармаш керек депчи, адашып кетпеш үчүн. Азыр эми течениялар да көбөйүп кетти. Ар кандай агымдар көбөйдү, ар кандай алымдар көбөйдү. Кайсы биринки, кээ биркилер бири-бирине карама каршы келет маселелердечи. Анан элдер түшүнбөй деле калышы мүмкүн да, мындай динге жаңы кирген адамчы, бирөөсү мынтип окуйт, бирөөсү мынтип окуйт. Кайсы ар ким өзүнүкүн туура көрөт. Ушул жерде динге жаңы кирген адамдын эмеси кандай болуш керек? Динге жаңы кирген, дегеле азыр кирсем деген адамдар албетте ахли сүннә вал жамаат. Имам Азам Матуриди акыйдасында. Ошон үчүн мен айтам да, эртерээк келип өзүбүздүн акыйдабызды, өзүбүздүн мазхабыбызды туура билбесек, ошондо адамдар каяга барышын билбей калдым деп акырында эшикти жапканга туура келет да. Анын антип атат, мунун мындай лучше укпай эле коеюнчу деп жаап алдыбы, арам өлдүң деген сөз да. Ошонго чейин биз балдарыбызды, кыздарыбызды керек болсо өзүбүз изилдеп, мен кайсыл жолдомун? Мен чыныгы мен дегеле муфтиятым кайсыл жакта? Биз алхамдулилlah муфтиятыбыз бар. Ислам нерсе Абу Ханифа мазхабында, Матуриди акыдасында. Ушул жакты карап туруп эле ошол жак менен түзөлүш керек. Азыр укпасаң сиз айткандай течениялер көп бол, пайгамбардын доорунда эле көп болчу алчы. Ошол эле учурда биз эми келип алып эле бул башкача сүйлөдү, мынанын дагы башкача сүйлөдү. Сен өзүңдүкүнү билбейсиң, ошон үчүн башкача сүйлөп атат да. Өзүңдүкүнү биле турган болсоң, туура эле мынандай эле деп койсоң, экөө тең эки жакка кетет. Сен эч качан кызыкпайт да. Сен эч нерсени билбегендигиң үчүн ал өзү жакка тарткысы келип атат. Мына тупой экен депчи. Жок, кичинесинен эле биз ошондон мен каалайт элем, мектептерге киргизип коюш керек да. Мектептен эле окуп үйрөнгөн болсо болду, ал чыгыш менен сразу айтып чыгат.
Бүгүн мектептен чыккан жок. Анан 9 бүткөндөн кийин эмне кылсам дейт. Ал жакка барса ОРТ тапшырыш керек, өлүп кетсе ал жактан өтпөйт. Болбой калгандан кийин молдо болуп алсың деп атпайбы? Мектепте жакшы окуган адам медреседе кантип окусун алчы? Кээде тагын ошондо да көз алайып эле эмнени айтып койду азыр деп коюп жүрөт да. Ошону жаштайдан ар бирөөнү фундаментти куруп, ошол жагдан окутуп келиш керек. Ушул тууралуу мен да угуп калган жерим бар эле. Чубак ажынын көбү феномен издей берет го. Мисалы чубак ажыдан деле кыйын кишилер болгон, алым кишилер болгон, бирок эмне үчүн ушул кишинин тили өтүмдүү болду? Эми биринчиден Аллах тааланын каалоосудур. Анан экинчиден бул киши өзү түгүнөн фундаментинен отличник болгон, бар жокту жакшы билген, жакшы окуган, зээни күчтүү адам болгон. Ошон үчүн илим жолуна, дин жолуна түштү. Буну да жакшы алып кетти депчи. Негизи биз жакшы окуган, жөндөмдүү адамдарды динге тартсак, демек алар чубак ажыдай эле болуп чыга турган деңгээлде болот экен да. Албетте, ал керек болсо андан дагы жогораак болуш керек да. Ошону эле такабастан жок, мусулман ар дайым бийиктикти көздөш керек. Пайгамбардын сыфатын карасаңыз, пайгамбар болуштан алдың эле Хира үңкүрүнө чыгып, тоого чыгып ибадат кылат эле да. Пайгамбар болуштан алдың эле ошол жерден Куран түштү. Кийин даватты баштаганда дин душмандары өлтүрөбүз деди, качканда дагы Саур тоосуна качып атат да. Бийикке качып атат да. Мындан биз сабак алышыбыз керек. Пайгамбарчылык учурда дагы, пайгамбардан кийинде дагы, жыргалчылык учурда дагы, кыйынчылык учурда дагы бийиктикти көздөгөн да. Бийиктикти көздөгөн. Ошондон ар бир баланы бийиктикти көздөтүшүбүз керек. Бул бир. Анан азыр сиз айткандай чубак ажы эмне үчүн элге сүйкүмдүү болду? Ал айткан сөзгө өзү амал кылат эле да. Эң негизгиси мына ошол. Азыр бизде көпчүлүгүбүз айтып мына эфирге чыкканда эле коо сүйлөөдөн чыгып кетебиз. Чыккандан кийин карасаң башка эле бирөө да. Башка эле кече ушул ушинтип эле точно ушул же башкабы деп калып атпайбы? Чубак ажы устазыбыздын өзгөчөлүгү мына ошондой. Айткан сөзүнө бекем турат эле. Анан ол шариятта гана айтат эле, ол сенин көңүңө карабайт эле да. Кой капа болуп калбасын, анан кийин эмне болот деген сезим анда болгон эмес. Тарс айтат, болгончо болуп каласың. Ошондон эле бирөөсү мисалы мага имам жакпайт дегенде айтты го, эмне ол жактырып эле сен өбүшмөк белең, мен бара бербейсиң, ибадатын кылбайсың сен депчи. Мына ошондой да. Сиз деле имам болуп турган, сизге деле суроолор келчү, мисалы үчүн мечитке келип. Анан биз бир күн жумада 7-апрель мечитинде окуп калдык Абдушкур устаздын аркасында. Ал киши баян кылды, баянда өтө эмоционалдуу бир кишилер кат жөнөткөн экен, ошолорго жооп кайтарды да. Баяныңызды кыска өтпөйсүзбү деген сунуш болгон окшойт да, же суроо болгон окшойт, аларга жооп кайтарып атыптыр. Динге кааласаң бөлөк мечитке барып оку, бирге келип мага указывать этпей, каерде иштебе депчи. Сиз имам болуп турган учурда сизге дагы ушундай каттар келчү беле, мындай кылбайсың, мындай кылбайсыңбы деп, эми өйдө жактан десек, гос органдардан. Любой ал каттар каяктан келген билбейсиң да, келет эле, любой жактан келет эле. Анан жалпы эл да бир күн бирөөсү келиптир, сиз же күлдүрүп баян айтың, же ыйлатып баян айтың. Сиз баян бергенде же күлө албай атабыз, же ыйлай албай атабыз депчи. Ошондо мен дагы айттым, мен сени күлсүн деп айтып аткан жокмун. Мен сени ыйласын деп дагы айтып аткан жокмун. Мен сени амал кылсын деп айтып атам депчи. Бизде ошондой сын таккандар көп болот, анан тапшырма бергендер көп болот. Мынаны дагы айтып коюңуз депчи. Бизде ким акчасын, карызын ала албай аткан болсо, ушул туурасында айтың дейт. Кимге аялы баш ийбей аткан болсо, ошо заказды берет. Аялдарга көбүрөөк айтың. Кимди күйөөсү кыйнап аткан болсо, ошол боюнча заказ бере берет да алчы. Ала толтура келе берет. Ушундай аял тууралуу айтып кеттиңиз го. Аялды баш ийдириш үчүн эмне кылыш керек эркек? Эркек дин менен жашаш керек өзү. Эркек дин менен жашап туруп, аялды динге салып кое турган болсо болду. Аялды дин менен гана тарбиялай аласың. Аны таяк менен, уруш менен, жоонун талагын бериш менен коркута албайсың. Бизде аксакалдардын сөзү бар да, аялды аял менен ур дегенчи. Мына ошондой аны динге алып келип коймоюнча, аны эч кандай коркута албайсың. Инсан Алладан гана коркот да, Алладан гана коркот. Ошондон аны динге алып келип даватка алып чыгып коюш керек. Аялдардын сылабы точкаларын аялдар өздөрү жакшы билет. 3 күнгө даватка алып чыгып койсоң, өзүнүн ким экени ошол жактан билинет. Королева, ханыша, сен падышасың, сен 24 саат ушундай жашашың керек деп койсоң, аял деле жыргал жашаганды каалайт да. Ар бир адам жыргал жашаганды каалайт, жүрөк тынч жашаганды каалайт. Ошондон эң негизги даватка алып чыгыш керек, динге алып келиш керек. Ошого эле такай бересиң. Аны сен тарбиялай албайсың аны. Сен башкара албайсың анычы. Мен башкарам, үйдөгү сөздү эмнеге көчөгө алып чыгып кетесиң? Баласы башкарасың, сен өзүңдү башкарып алчы. Чачың күннөн күнгө агарып атат, айт. Агарба, мен башкарам деп кыйкыр. Путуң ооруп атат, кыйкыр да путуңачы, эмнеге ооруйсуң? Сен өзүңдү башкара албайсың, бирөөдү кантип башкарасың сен?
Анан социалдуу дагы бир маселе эми жаштарга тиешелүү. Үйлөнүү жана эргетүү маселеси Кыргызстанда бир аз деңгээлге жашы өсүп кетиптир да. Мисалы үчүн азыр 26-30да деле үйлөнбөй жүргөндөр бул нормалдуу көрүнүш болуп баратат. ооба. Ал дагы эмнеден келип чыгып атат? Кыргызда жок эле кандай нерсе. Ал айтып атпаймынбы, эркектер жоопкерчиликти алуудан коркуп атат. Жоопкерчилик азыртан эле мен ата болуп аламбы, азыртан эле бирөөдү карап каламбы депчи, жоопкерчиликтен качып атат да. Биз кыргыз машалла керек болсо 8-9 жашынан жоопкерчиликти алып туруп, бир айылды өзү карап, бир айылды тупиктен алып чыгып кеткен да. Биз балдарыбызга, кыздарыбызга мына ушундай дух беришибиз керек. Карасаң, карышкыр, арыстан, жолборс, ит, булар эт жейт да, эт. Эт жейт. Ошондон коркпойт да. Коён, тоок, өрүдөк булар бардыгы чөп жейт, аны дыр десең пыр этип учуп кете берет да. Азыр биз балдарыбыз эт дагы жебей калды да. Эттен качып калды, эт жесең жебей калды да. Ошолду эт жери баягы сөөктөрдү мүлжүткөндү үйрөтүшү керек дагы. Үйлөткүш керек. Жоопкерчиликтен качкандан кийин мына ошол үйлөн десең, жок мен карьера курушум керек. Уялбай эркектер мага келген күнү болду да. Мен үйлөнөйүн дедим де. Анан ошол үй жайы болсо, анан жумушу, машинасы болсо депчи. Ошондой аял болсо үйлөнөт экен да. Анан баягы намысыга тийиш үчүн ошол барып келип турганыңа айлык дагы берсинби дейм да. Жок эми неме, кандай сен неме? Андай болот болсо мен сага эмне үчүн таап беришим керек? Өзүм эле алып албайм анычы. Үй жайы болсо, машинасы болсо, жумушу болсо, аны мен эмне үчүн ага таап беришим керек да мен? Ошончолук деңгээлге түшүп кетти да бүгүнкү эркекчи. Ошончолук деңгээлге түшүп кетти. Ошондон эле үйлөн десең эле коркуп, качып эле жоопкерчиликти алгысы келбей атат да. Демек, маселенин дагы эле бар жогу эркектерде. Сөзсүз, ооба, сөзсүз. Эркек өз аты менен Аллах субхана таала ошол миллиондогон уруктун ичинен мына эркек деди да, мына эркек. Ооба да. Анан мен уулдуу болдум, эркек балалуу болдум деп ата эне сүйүнүп атат да. Бул инсанияттын табиятында бар да. Албетте урматтуу тууган, шариятта Аллах таала кимге кааласа уул берет, кимге кааласа кыз берет. Эгер бербей койсо колунан эмне келет да? Албетте уулду да кызды Алла берет. Анан шарият боюнча уул Алланын неаматы, кыз Алланын рахматы. Неаматка караганда рахмат жогору турат да. Азыр мына суу ичип атканыбыз бул неамат. Уул бала ушундай эле. Кыз Алланын рахматы. Десе дагы кыздуу болдуң десе деп эле коет да. Уулду болгондой сүйүнбөйт да. Ошол эле шариятта айтып аткан экөө бирдей деп атканда эле уулдуу болсуң десе башкача сүйүнөт да. Мен эркек балалуу болдум деп. Ошол эркек жоопкерчиликти көтөрүп чыгыш керек да. Шалпыйып эле эки бутун ортосун карап эле тура бербестен көтөрүп чыгыш керек, жоопкерчиликти алыш керек. Анан үйлөнө албай тургандар. Үйлөнүп туруп кичине акчасы пайда болгондо 3-4 аял тууралуу сүйлөгөндөр тууралуу кандай көз караштасыз? Финансовый эле маселеге такалабы бул? Жок, эч качан. Финансовый. Ачыгын айтканда финансыңды аялдар кызыктырбайт агачы. Ооба, бүгүнкү күнү баягы тилекке каршы ошондой болуп кетти. Алар дагы келет. Ошентип алган аттым эле деп туруп. Анан тияк биле өтсөң жок, мындай эле. Макул, мындай эле боло турган болсо сен жоопкерчиликти аткара аласыңбы? Өткөндө эле башкача сүйлөдүң деп, бүгүн башкача сүйлөдүң деп калат да. Ооба, биз илимдүүлөр, деги эле устаздар ар бирөөсү ысык суугун да кош айтат да. Көбүнчө бизде дааватта тарыгып деп коебуз, кызыктырабыз да. Кылганга эле кызыктырабыз. Ошол эле учурда минус жагын да караш керек да. Бүгүн эркектер көпчүлүгү аны карабайт. Жаш өрөн дейт, мен ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып коеюн. Жаш өрөн болгондо кыз дагы, эркек дагы бирөөсү дагы көнбөш керек да. Жаш өрөн деген сөз бирөө билдиби сразу жообуңду берем деген сөз да. Мен жоопкерчиликке албаймын. Жаш өрөн эле эптеп сенен пайдаланып турайын. Төшөк эле маселеси болуп турсун. Эгер аны ал билип калып туруп, алган турбайсыңбы? Сиз эле сразу жок, өзү мага жагышып атат деп туруп эле эмне күнөөнү ошого таштап туруп качып кетем деген сөз. Ошондон ашың адал болсо, жеген ашың адал болсо жолдун ортосунда же дейт го. Рас адалбы? Ачыгын кыла турган болсо шарият уруксат берген. Экөөнү алсын, күчү жете үчөөнү алсын, төртөөнү алсын.
Албетте шариат уруксат берген, эркек деп ошон үчүн айткан да, урматтуу тууган. А бүгүн эркек жоопкерчиликти албай атат да. Сен эркексиң, мына сен 4 аял алганга уруксат сага десе калчылдап элечи, анан ону кантип багышым керек деп титиреп эле. Аял затыны бул аял, бул төртөөгө тигенге уруксат эмес десе деле ойнош күткүсү келип атат да булчу. Эгер аялдарга уруксат бергенде тоба кылдым, сен менен бизде карабайт болчу да, калаган эле болду, бүттү, не кылат элем деп элечи. Эркек жоопкерчиликтен качып атат. Эркек жоопкерчиликти алыш керек, өзү караш керек. Бүгүн чынында эле урматтуу кичине акчасы көбөйгөндө эле ошону карап атат. Анан ошого бизде кыргызда сөз бар эле да, мурда өзбектерде экен. Не дейт? Кыргыз байыса, өзбек байыса тамсылат, кыргыз байыса катын алат депчи. Ошол баягындан кийин ошо алгысы келип калган да. Кийингиси не болот, аны карабай атат. Төшөк мансасына ойлоп атат. Сен алганыңдан кийин сенде 2 кайненең болот. Ошончо кайын журтуң болот. Бир эле кайненең канчага апарып коюп атат? Ойлоп атасыңбы? Ошончо кайын журтуң болот, ошончо кайнатаң болот. Ошон менен катташуу болот. Эптей аласыңбы? Онда жашырын эле кылып турайын. Жашырын эле кылып туруп, анда токтотуп эле кой. Ошол ачыкка чыкканда биринчинин этегине кирип кете албай турган болсоң, кирип кетпей, ооба деп көкүрөк тосуп бере турган болсоң, чолпонбой бөлө аласыңбы? Анда ала берсин, шариат уруксат берген, биз эч нерсе дей албайбыз. Негизи өзүңүз деле кеп кеңеш айтып кетсеңиз, 2-3 үй бүлө менен мындай жашоонун мындай гармониясын кантип эркек эме болсо болот? Өзүңүздүн жашооңуздагы мындай угуп калган жерибиз бар, опыт менен бөлүшүп кетсеңиз. Бул ар кимдин тагдыры ар башка. Мына ушундай кылып атат экен деп туруп аныкын биз ала албайбыз. Аны биз ала албайбыз. Ошондон мен эч кимге үлгү боло албайбыз да, биз эч кимге үлгү боло албайбыз. Эгер чынында эле урматтуу тууган ошол алган аялың сен көздөгөндөй бардык нерсени даярдап берип, ден соолугу тазабы, мен айтат элем, ошону менен шүгүр кылып эле жашап кеткен жакшыраак. Качанда анын кандайдыр бир жетишпеген, кандайдыр бир аткара албаган жумуштары бар, өзү кыскасы сага толугу менен жетиштүү боло албайт. Андан кийин ошол экинчини алганга зарычылык пайда боло турган болсо, ошондогу жоопкерчиликти толук таштабай мен алып кете алам десең, алсаң болот да. Алсаң болот. Бүгүнкү күнү бизде чын-чыныгы келгенде урматтаган 2 аял алгандан коркот, адилеттүүлүк кыла албайм деп. Бирок зына кылгандан эч ким коркпой атат да. Зына кылгандан коркпой атат. Экинчи аял алган адам ушунчалык бир күнөөкөр, бир законду бузган өтө күнөөкөр, ал эми зына кылып туудуруп туруп, баласын таштап кеткен, ал жөнөкөй эркекчилик болуп калып атат да. Эркекчилик эми ар бир эркек кылат да ошону депчи. Жок, урматтуу тууган, биз албетте алхамдулилlah мусулманбыз, каалайсыңбы, каалабайсыңбы, ошол эле учурда эркекпиз, сыймыктанабыз, биз кыргыз. Жоопкерчиликти алып келген, машалла бир коомду тупиктен алып чыккан, анан сен бир катынды алып чыга албасаң анда өлгөн экенсиң андачы. Анда эртең урпактарың не болот? Бала чагаң не болот, урматтуу тууган? Ошондон жоопкерчиликти үйрөнүш керек. Ар бир эркек. Ошого жараша анын тагдырында бар боло турган болсо, чынында эле эптеп ачыкка алып чыга алам, карай алам дей турган болсо, эч ким каршы эмес. Чынында көпчүлүгүндө да сүйлөшүп келсем айтат экен, ата энелер көбүнчө кыжалат болот экен да. Бул дин жаатына кетип калса, үй бүлөсүн бага албай калат. Бул эртең ушунча жыл молдолор эле көбөйүп кетти, азыр сен бир жерге имам болсоң деле көп акча таппайсың, үй бүлөң бага албай каласың, биз караганда бага албай каласың депчи. Ошондойлорго кандай сөз айтып кетесиз? Ошонун өзү динсиздик, динден түшүнүгү жоктуктан да алчы. Мен 2013-жылы айттым эле. Маловодный жактан келе жатсам, машина айдап келесем, бир жаш өткөн улгайган апа кол көтөрүп калды. Ал учурда биз деле жаш сакал кое алганбыз. Анан эми шаарга баратам, алып алайын. Сооп деле керек да. Алам чыгың апа, алып алайын деп алам. Келесем анан тийишип калды. Сен жаш эле туруп сакал коюпсуң, молдосуңбу депчи. Ооба апа, Кудайга шүгүр болсун. Не иш кыласың деди. Медреседе сабак берем. Ал учурда 130 бала бар эле. Анан 130 бала бар, сен ой, анын баары молдо болуп алса не кылат дейт. Анан айттым, апа, ушул убакка чейин ар молдо көрдүңүзбү? Сен ойлонуп туруп, жок дейт. Демек көрбөсөңүз, ушул убакка чейин бир молдо ачкадан өлдү деп уктуңузбу? Десем, жок, болуптур эле дедим, не иш кыларыңчы? Бизде молдо болуш максат эмес, молдо болуш шарт эмес, молдо болуш бул кесип эмес да. Максат ата-энеңдин акысын билүү. Максат Аллах Субхана Тааланын жалгыздыгын таанып, сага кандай өкүм берген ошону аткаруу. Анан Аллах Субхана рызкыны берүүчү Алла да. Биз ошол нерсени билбей атабыз да.
ошол нерсени билбей атабыз. Ошондон кээде айтып калам, бир адамга жуучу, бирөөнүн кызыга жуучу келди, сурады, эмне иш кыласың депчи. Азыр медресем бүтүп келди. Үйүң барбы? Жок. Жумушуң барбы? Жок, эми көрөбүз. Демек айлыгың жок экен. Жок, бере албайбыз. Кызын бербей койду. Бай адам келди. Үйү бар, жумушу бар, бирок намазы жок, ибадаты жок, ичет чегет. Акчасы бар. Үйүң барбы? Бар. Жумушуң барбы? Бар. Намаз окуйсуңбу? Жок. Неге? Ичем чегем ниет бар. Макул. Алла Таала инсап берсин. Ниети бар экен. Ниети бар экен. Деди дагы кызын берди да. Ол ичип алып кызын өлтүрүп койду. Ол ичип алып урду, атып койду. Инсап берүүчү Аллабы? Демек ырыскы берүүчү деле ошол зат да. Ырыскы берүүчү дагы ошол зат да. Ошонусун түшүнбөй атат адамдарчы. Байлыгы, акчасы болсо эле болду. Кыргызда сөзү бар. Хандын койнунда калтырап жатканча кедейдин койнунда кутуруп жат дегенчи. Намаз окуса, ибадат кыла турган болсо, ичпесе, чекпесе, көчүккө теппесе, урбаса, сөкпөсө, башка бирөөнүн бетинен өппөсө, сени аялым деп карагандан кийин ошого турмушка чыгып жашай берген, инсаф берген Алла ырыскын да берүүчү ошол да. Ырыскын Алла бере берет. Ансыз деле бүгүнкү күнү Кудайга шүгүр, ак төөнүн курсагы жарылган заман деп коет да. Сонун заманда жашап атабыз да. Анан ушул учурда дагы үйү бар экен, машинасы бар экен, анан жумушу бар экен, молдо болсо не иш кылат дей бере турган болсок, эртең күнү өзүбүз коркулабыз. Кийинки арманың эч нерсеге өтпөй калат да. Деген көпчүлүктүн арасында дагы элдин арасында эле жүрөбүз. Айтып калышат да, азыркы молдолор бөлөкчө. Азыркылар джип минишет, азыркылар мондай 5-7 минишет. Негизи молдочулуктан бөлөк дагы эмне жумуштарды кылса болот? Молдочулуктан башка адал жумуштун бардыгын, кесиптин бардыгын кылса болот. Ооба, азыркылардын жеке түшүнүгү. Бул баягы Чубак ажы айткандай, молдо деген сөз мына ошол узун чапанын кийип, селесин кийип, мазы калошун кийип туруп, эшегине минип, кыскасы лох болуп жүрүш керек дегенди молдо деп калды алчы. Жок, молдо деген ошо жиптердин бардыгына, керек болсо самолет минсин, мондо минсин да. Ооба, бул нерсени азыркылардан эмес, мурдагы учурдагылар дагы айтып калган. Пайгамбар табийиндерден кийинчи айтып калган, бирөөсү келип туруп айтат, имамга суроо берет. Азыркы молдолорго не болгон дейт. Неге? Мурдагы молдолор 2-3 сөздү айткан эле жүрөгүңдү тешип кетчү. Өтө таасир берип амал кылат элең. Азыркы молдолор 1 саат сүйлөйт, түшүндүрүп айта албайт. Эч нерсе жеткилүү болбойт. Дегенде ошол имам жооп берген экен. Мурдагы молдолор ойгоо болгон, ал эми карапайым адамдар уктап жаткан. Ойгоо жүргөн адам уктап жаткан адамды оңой эле ойготуп койгон. Азыркы молдолор уктап жатат, ал эми карапайым адамдар өлүп жатат. Уктап жаткан адам, өлүп жаткан адамды кантип тирилсин? Сага 1 саат эмес, 1 ай сүйлөсө да түшүнбөйсүз. Барың чыгып кете бериң деген да. Ошондойбу деп эле түшүнбөй эле кеткен, ошондо дагы элечи. Азыр дагы ошол эле сөздү айтат да. Кесиптин бардыгы, пайгамбарлар кылып келген да кесиптичи. Пайгамбар саллаллаху алейхи мисалы кой кайтарган, пайгамбар саллаллаху сода кылган, ошол эле учурда Ибрахим алейхиссалам бөз саткан, Давуд алейхиссалам темир уста болгон. Кесип, адал кесиптин бардыгын кылса, молда бул айып эмес, тирилик үчүнчү. Өз кезинде мен мисалы адал кесип табыш үчүн не кылдым? Адал тойлорду алып барып тамада болдум. Таксыбайт эттим. Камыр кылып иштедим да, набайган камыр кылыпчы. Имам болуп турган кезде эле. Имам болгондого жок, камыр кылбадым. Имам болгон тургунчулда мен тамада болуп жүрдүм. Таксыбайт этип жүрдүм. Кийинчерээк анан машина алып сатып иштедим. Анан азыр мусулманский товар атып кичине магазин кылып туруп, себебин кылып койгонбуз. Мына ошондой. Кесиптин бардыгы кылсаң боло берет. Уста болосуңбу, койчу болосуңбу, башка болосуңбу? Албетте мен азыркы өзүмдөн кийинкилерге айтат элем, илимдүүлөргө, эми албетте молдо, имам болуп алып туруп бирөөнүн үйүндө дарбазасын оңдой албайсың да. Баягы Бактыяр дамылага жасатып атам да деп коет. Дамылама ниетиң болбой калыптыр го десе, сен өзүң үчүн минус да. Ошон үчүн машалла колдон келет. Ар бир молдо жок дегенде китеп жазыш керек да. Толтура машалла адабияттар бар. Кыргызчага которуш керек. Шунчалык чоң китептер бар. Кыргызчага жазып коюш керек. Ошол менен тилдик кылсаң деле боло берет.
Албетте урмат отоган дыйканчылык кыл, соода кыл, адал сооданы чыгып үйрөт урмат отоган. Бүгүнкү күнү бизде соода эле деген менен Али разияллаху сахабалардан айткан, эгер адал соонаны билбесең, сооданын илимин билбесең базарга чыкпагыла деген да. Бүгүнкү күндө бизде сооданын эч ким илимин билбейт, бирок базарга толуп калды да. Ишенесизби, базарда турсак, бир машинаны сатып атабыз, 4300 болсо нак бере беребиз деп турабыз. Бирок сурап койгонубуз $5000 да. Эгер нак деп көтөрүп келсе 4300ге беребиз. Ошентип турсак, бирөө келди, айланып көрүп туруп эле 5000. Кеттик через банк деди да. Ал кандай болот десем, мен кредит алам деди. Алган анык деп сен кол коюп бересиң деди. Болду, машинаңды мага турасың, акчасын алып кете бересиң деди. Кандай сон де 5000? Бирок шариатка салганда болбойт да. Сиз сатып атсаңыз сизге да болбой калат. Мен сатып атам. Бирок мага баатыр мен сатканым анык деп ага кол коюп берип атпайсыңбы? Катышып калып атасыз. Катышып калып атасыз да. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде айткан: "Вала таавану алал исми вал удван". Силер күнөөгө жана душманчылыкка жардам бербегиле деди. Мунун кредит алганга мен жардам берип атам да. Нафсиңе койсоң алып кете бер деп атат. Сен вообще жоопкерчилик жок сага. Кол кой эле берип кой болду. Анан айттык, жок, берип турган болбой калат. Кандай болбой калат, сен башың иштейби? Башым иштеген үчүн сөйтүп отурам да. Башым иштеген үчүн мен нага акча алып кел деп атам. Сен башың иштесе көтөрүп келбейсиң, эмне үчүн банкка барасың? Жок, эмне тиешеси бар дейт да. Сен кредит алып атасың, кредит арам. Алсам мен алып атпаймынбы? Сен алган менен пайгамбар саллаллаху алейхи айткан, өзүңө каалаган жакшылыкты башка бирөөгө кааламайынча толук ыймандуу боло албайсың деген. Ооба, мен 5000 алып кетсем мага пайдадай сезилип атат бул дүйнөдө. Бирок ахиретте жооп беришим керек да. Бирок ал $5000 өзү алып, сиздин катышыңыз жок эле. Алып келсе, сиз сода кыла бересиз. Оны каяктан таап келсе, ошоктон таап келсин. Мага таап эле келсе, мага айтылган 5000 эмес, 4300 эле таап кел болду. 700-дүн өзүң иштет. 4300 эле таап кел болду. Мен апарып кол койдуруп, анан кредит алганы анык дедирбей элечи. Бирок ал сизге айтып койсочу, могу кредит алдым эле деп, анда кызыктырбайт. Сиз катышпадыңыз? Бирок айтам, ошол учурда эле айтам, кредитиң арам, бул кылганың туура эмес, жакшы кылбаптырсың. Мүмкүн болушунда тезирээк кредитиңди жаптагын, экинчи алба депчи. Ошо кредит арам дей бердик эле, музараба деген ат менен чыкты. Ага эч ким жоопкерчиликти албады, азыр мурабаха деген ат менен чыгып атат. Ошондон дүйнө динге карап өнүгөт да. Жалпы дүйнө динге карап өнүгөт. Дин эч качан дүйнөгө карабайт. Адамдар кичине сакал коюп эле халал барбы деп калды да. Жумуртканы көрсөтө, жумурткаңыз адалбы деп элечи. Эмнени сураса адалбы деп сурай берди, болду. Адал колбаса, адал чайхана, бардыгы башталып кетти да. Неге? Адамдар ушуну талап кылып атат, ушуну жейт экен. Адал банялар да чыгып кетти го. Адал баня, адал такси, бардыгы чыгып кетти. Адал бильярд, адал музыка. Неге? Ушуга талап кылып атат, ушул өнүккүлө дүйнө ушуга карап келатат да. Ушу музыка боюнча дагы. Кээ бирки мен жеке уккан жерим бар да, мындай жекече сүйлөшүп отурганда, бул музыка деле эч жерде жазылган эмес деп, арам депчи. Анан чоң устазды мен көбүз укканбыз да, болбойт, арам деп айткан. Ошондо кайсысы туура болуп калат? Арам деген туура. Арам деген туура. Азыр биздикилер көпчүлүгү эле айтып берет да, мисалы, тамеки деп келбеп турган Куранда, нас деп келбеп турган Куранда деп элечи. Келбеген мен бизде хадистен истинбат деп кой, чыгарылып алынып туруп, ошонун негизинде сага берип атат да. Сага ар бирин ачык айкын айтып келген эмес. Бирөө навайчыга келип айтыптыр. Бирөө имамдан сурап атат. Бардык нерсе Куранда айтылганбы? Айтылган. Мисалы, навайчы нан жеп атат, ошол канча лепошка жапкан да айтылганбы? Айтылган. Эмне деп айтылган? Алла Таала Кур'ан-ы Каримде айткан: "Ис'алу ахла зикри ин кунтум ла та'ламун". Билбесеңер, билгендерден сурак эле деп айткан. Канча лепошка сураганын билбейсиңби? Барып сураган айтып берет. 2 мешок болду, мананча лепошка чыкты, ошону айтып берет. Аны сага мына лепошка жабат, мынанчанчы күнү мынча деп ар бирини жазбайт. Сага точка-точканы айтып койгон, ошонун чыгарып аласың, иште кылып кете бересиң. Өйдө да айтып кеткендей, мурабаха, музараба системалары көбөйүп кетти азыр Кыргызстанда, акыркы 2 жылда аябай.
Бирок көпчүлүк айтып калат, кредиттен эле айырмасы жок экен, ал эле бул эле деп. Сиз кандай дин алымы катары кандай көз караштасыз? Азыркы ушул чакта болуп аткандардын көпчүлүгү кредиттен айырмасы жок. Кредиттен айырмасы жок. Алар мисалы биз барсак дамыла болду, кредит деп эле бизге ачык айтып коюп атат. А жөнөкөй адам барса ага толтура сөздөр менен айландырып, мындай болот да, мындай болот да, кең чай, кофе деп туруп эле алдап коюп атат агачы, жумшак сүйлөп эле. Ошого мен айтып атам, ал кредитин бергенге чейин сага чай, кофе деп турат. Берип алдыбы, кекетең жылып алат беричи. Бөйрөгүң сыгып алат. Дуалга такап коет. Сен жетимсиңби, көчөдө калып атасыңбы, көп балалуусуңбу, ого кызыктырбайт. Любой учурда көчөгө чыгарып коюп туруп, үйүңдө тартып ала берет. Бул мурабаха деп ишенип барып атат да, момун мусулман, ислам принциптери менен экен деп беркилер алдаган аракет кылып атат эми. Акыретте мисалы ким жооп берип калат ошондо? Экөө тең жооп берет. Алган адам дагы, берген адам дагы. Алар сен күнөө көрсөң, сен мени чакыргансың, болбосо бара албайсың деп бири-бириге шылтай албайт. Ансыз деле кыямат күнү бардыгы шайтанга айтат да, Алла мына ошо бизди азгырып анан ошондой кылган. Шайтан айтат, мен жөн эле мындай көңүлгө эле салып койгом, мен колдон жете элек эмесмин дейт. Кутулуп кетет. Кутулуп кетет. Кутулбайт, өзү деле тозокко түшөт, калгандар турат. Ал жерде бирөөсү кутулуп кетип экенде тутулуп калбайт. Кыяматта мына ошондой урмат болгон. Ошондон ар бир адам өзү изилдеш керек, өзү аракет кылып туруп, өзү аң сезими бар, Аллах Таала берген акылы бар, качан эле сүйлөсө оозун толтуруп сүйлөйт, ой депчи. Ошону карасын, адал жеп атабы, арам жеп атабы. Адал арам маселесинде да мына тамак ашка келсекчи, мисалы үчүн көпчүлүгү түшүнүгүндө ошо бисмилла деп союлуп калды, бүттү, ошо менен арам маселе, арам адал маселеси бүтөт деп ойлойт экен да. Негизинен эмне мындай тепкичтерден турат да, тамак даярданып келишчи. Эмнелерден камтыйт адал маселеси мисалы үчүн? Адал маселеси мына ушундай. Эң негизи эт. Эт азыгы өзүнчө, калган азыктар, дан азыктар өзүнчө да. Этке келгенде гана бул кой, адал жандыкты чынында эле бисмиллах Аллаху акбар деп муздаган болсо, бул адал да. Адал. Ошонусунан шектендиңби, демек арам. Калган азыктарда качан чочконун майы, арак кошулганы анык билинсе, ошондо арам. Билбейсиңби, жөн эле кошулган болуп калса шектене бербейсиң. Азыр печенье, конфет, башка түрлүү түмөн жей турган нерсе бар, азыктан дайындалганча. Мына ошол негизиден адал. Качан чочконун майы кошулганын, арактын кошулганын билсең, анда арам. Эт негизиден арам. Качан бисмилла Аллах деп адал жандыкты муздаган болсо, тепти кыймылдатып кетпейт. Өзүн коросунда өлдү өтпөйт. Ошо бисмилла Аллах деп сойгон болсо, мында адал. Бирок ошол эле кезде ошондой союлганына карабастан, бөлөк бир чочконун майы аралашкан казанда жасалып калса, ал дагы арамга кирет. Сөзсүз. Мына идиштерди сыгылбай турган нерсе да. Сыгылбай турган. Мына көйнөк бул жууса сыгылат. Булар сыгылбайт. Казан, бычак бул нерсе аны нажас болуп калды, чочкон кылды, коньякты куюп койду, бул арам болуп калды. Муну катыраң кылып жуумайынча таза болбойт. Катыраң дегени бир жолу жуасыздан коюп коесуз, кургагандан кийин дагы жуасыз, коесуз, курган 3-чү жолу жууп, кургагандан кийин анан кийин иштете баштайсыз. Мен биринчи жолу уктум, сиз сону түшүндүрүп кеттиңиз. Сыккандын өкүмү болуп калат экен да, ошондо кир жууганда деле биринчи айналап жууп, анан сыгып, анан чайкап, 3-4 жолу чайкайсыз. Ошондой өкүм болуп калат экен да. Дал ошондой өкүм болуп калат. Сону түшүндүрдүңүз. Анан бизде эми азыркы учурда көпчүлүк адамдар алданып аткан маселе, сиз менен жекече сүйлөшкөндө да биз айтып кеткенбиз. Бул кара дуа маселеси, жин маселеси. Анан угуп отурсаң көпчүлүгү эле кара дуаланып кетиптир да, мындайча. Сөзгө маани берсеңчи. Ошол канчалык деңгээлде эми Кыргызстанда мисалы үчүн ушунчалык эле көп кара дуа окуган көзү ачыктар, бакшылар деген? Жок, бакшылар аз эле, эсеп көп эмес. Бизде өзүнүн динини түшүнбөгөндөр көп. Анан өзүдөн өзү шектенгендер көп да. İnsansın de, orit taş emez de bul. Cıgaç emez, temir emez, insan, orit. Biraz baş orup kalsa dile şeklene başladı. Çotto meni onu al janında жүрген подружкам окутуп койду окшойт. Biraz болсо деле күйөөсүдөн, аялдан, кошунасынан, кайны журтудан шектенүү баштанды да. Окутуп койду окшойт, байлатып койушуга жолум жаап койду окшойт депчи. Бирөө айтат, мен жолум жаап калды. Жолуң ачык эле турат, эч ким танканы коюп койгон жок, шагыл төгүп койгон жок, ачык эле турат.
Анан ушунчалык деңгээлде бүгүнкү күнү адам баласы эптеп байыгандан акча тапкандан эле жолдо болуп калды да. Бармагы мен бөйрөккө бир сайт деген болсо, сенде кара дуа бар экен, сен окуш керек, сыйкырың бар, сага ичирип коюптур. Эскирип келиптир. Дегенде эле өлдү да баягычы. Охо, точно мына тапты окшойт. Эми ошого клиент да булчу, күндө клиент. Мен бул суроону бергеним себеби азыр кинолордо чыгып кетип атат, биринин артынан бири ушул тематикада. Андан тышкары мен өзүм дагы мындай барып көргөн жерим бар. Бир күндө бир атактуу эле жерлерде бир күндө 3-4 миң адамга чейин барып коюшат экен. Ооба. Анан мен таң калдым. Бизде ошолордун көпчүлүгүндө ошондой диагноз болот экен. Анан таң калдым. Бизде Кыргызстанда соо адам калбадыбы ошондо? Баарыбыз бири-бирибизди окутуп жатып калдык. Мындай сүйлөшүп келсең, мен чөйрөмдө бардыгы эле ишенбейт ондойлорго. Ооба. Анан эми алып көргөндө анда кимдер барып атат аларга деп таң калып. Жок, ишенбейм дейт дагы көпчүлүк адам акырын бизге айтпай барып атат да. Акырын барып элечи. Мисалы мен эфирге чыгып калам, анан кара дуа окуйсузбу, сизге барып дем салдырсак болобу, ошончо да. Ошончо. Неге? Биз азыр бардыгыбыз мусулманбыз, алхамдулилла. Мусулманбыз. Чоң заңгыраган үйдө жашагыбыз келет, бирок үйгө киргенде кайсы дуаны окуганды билбейбиз да. Мусулманбыз, кычырап жаңы кийимдерди кийгибиз келет, модный жүргүбүз келет, бирок кийим кийгенде кайсы дуаны окуганды билбейбиз да. Азыр мына кечкилде түнгөндө уктагыбыз келет, бирок уктаганда кайсы дуаны окуганды билбейбиз да. Ошон үчүн чочуп ойгонсоң деле түшүңө бир жылан кирип, төөлөт кирип, арбактар кирсе деле эмне болуп калды? Кара дуа окшойт, жин окшойт, сыйкыр окшойт. Чөнүмөгө бардыгы эле ошондо окшойт болуп калды дагы, барсаң ал таппай турган клиентти дал ошондой бир окуп туруп эле сизде бар экен. Сизде эми башталыптыр. Сиздики өтүп кетиптир. Дегенде эле ошонун бардыгы, ооба бир нерсени сезгенмин, чочуп ойгонуп атканмын, башталып калды да. Жок, бизге эмне үчүн пайгамбарыбыздын хадиси, эмне үчүн пайгамбардын сүннөтү. Эртең менен кечинде өзүң окуп тур, болду. Эмне үчүн мынага муктаж болушуң керек, буга байланышың керек сен. Өзүң врач бол. Эгер күлүк болгон келсе өзүңдү чапкыла дейт го. Өзүң чапкыла, алдыга карап жыл. Сонун пайгамбардын хадиси турат, эртең менен кечинде дуалар турат. Дуалар жазып койгонбуз, алхамдулилла. Күнүмдүк дуалар турат, ыйык айлар турат, баардыгы 7 күн окуй турган дуалар турат. Ошону окуп алдан кете бер. Жок, лучше ана ошого барыш керек, акчасын бериш керек, клиент болуш керек. Анча жеңил дегендей болуп калат. 1 саат, 2 саат эле, кечке үйгө келгенде эле дагы башталат. Үйдө Куран окулбай атат, үйдө намаз окулбай атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, үйүңөрдү кабырга окшошуп койбогула, намаз окуп тургула деген. Пайгамбарыбыз айтты, кайсыл үйдө Бакара сүрөсү окуп турса, жин болбойт деди. Үйдө окулбагандык үчүн, конечно, жиндер дагы толуп алган. Келсең кысат, сени чыгарып бергиси келет, өзү жашагысы келет. Ошол негизи жиндер кирет, кирбейт деген маселе бар го. Негизи киреби алар? Бул да маселеде уламалардын ортосунда талаш татыш бар. Кирет десе мындай хадис жок дейт. Жин тиет деген, тийип эле кетиптир дегенчи. Буга маанилүү эмес бизге. Бул бизге маанилүү эмес. Анан муну билсең, сен иманың көтөрүлүп кетип, билбесең иманың азайып кала турган нерсе эмес да. Азыр мисалы мен жин кирбейт, жөн эле тийип кетет десе, тийген менен киргендин айырмасы бар. Дагы ошончо билерман чыгат да. Албетте урматтуу туган, инсаният бул таза жүрүп өкөсүн болсо, гусул албаган болсо, даратты көрүнгөн жерге болсо жин уруп кетет да. Уруп кетти, тийип кетти, азыр уруп кетти дейсиңби, тийип кетти, кирип алды дейсиңби? Кысасы жинди болот да адам, акылдан азыйт, акылдан адашат. Ошол жин шайтандардын зыяны тиет. Ошондуктан бизде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үйрөткөн дааратканага барганда дуасыны Аллахумма инни а'уду бика минал хубси вал хабаис. Ушул төөлөттөгү жин шайтандардын жамандыгынан сактагын. Жамандыгын тиет, жамандын кесепети тиет. Биз жаш мезгилибизде баягы чукурларды толтуруп аздап эле заара кыла берет элек да, кичине кумурсканын уясы эмне деп. Ошондой жерлерде шарият боюнча айтылат, ошол жерде жин болот дейт. Аталарыбыз, мындай чоң аталарыбыз узун чепкенди кийип, даратысында кичине макиси болот эле, бычагы. Жерди жумшалтып, отуруп алып, чачырабаш үчүн ошого даратын сындырат эле да. Ошону бүгүн биз балдарга үйрөтпөй калдык, каалагандай тике туруп эле кое берчү болуп калды да. Мына ошонун негизинде анан жиндердин кесепети тийип аткан учуру. Биз ошол бир чекит долбоору менен чогуу бир иликтөөгө катышып калдык элек. Анан ошонун негизинде биз айрым элдердин оозунда жүргөн ошондой көз ачык деген өзүн атап жүргөндөргө бардык да.
барсак алар өздөрүн кадимкидей эле молдо катары тааныштырат экен. Ооба. Аял киши болуп, молдо Куран алдында, анан кара дуа тууралуу сурасаң албетте айтпайт экен. Тегеретип сөздү, бирок ошону кылат экен да. Өзү. Ошону кылат экен, бирок айтат экен, жок мен андай кылбайм. Дегеним көпчүлүгү азыр эми дин өсүп турган учурда динди жабынып алып, өзүнө ушундай динчил адам катары көрсөтүп, бирок кара дуа окуп жүргөндөр көп экен да. Эми биздин көрүүчүлөр көп түшүнбөшү мүмкүн да, ислам динин жакшы түшүнбөшү мүмкүн. Ошолорго бир кеп кеңеш айтып кетсеңиз. Азыр айттым го, дүйнө динге карап өнүгөт да. Эгерде ал мен молдо эмесмин дей турган болсо, ага эч ким барбай калат, келентибейм де. Ал адамдар бүгүнкү күндө эмнеге ишенип калды? Ушул Куранга. Калган эсе бар дагы Куран окуган болсо эле, молдо экен, Куран ачкан болсо, китеп окуйт экен деп калды. Анан ал ошол Куранын окуп, китебин окуп эле молдомун деп туруп, ошону жабынып туруп, кой терисин жаманган карышкыр болуп атпайбы? Ошону жеш үчүн ошого барып атат да. Анан ошол эле учурда ал дагы буга жакшы айтып, сен намаз окушуң керек. Сен түз жүрүшүң керек дейт да. Неге адам баласы эч ким айтпайт, сен ичип жүрө бер, оңолосуң. Сен бомбуш болуп кетесиң, оңолосуң дебейт да эч кимчи. Баардыгы адамды оңош үчүн ошо динди пайдаланат. Динди гана пайдаланат. Оңолуш үчүн. Башка жол жок. Эми бул клиентини жоготпош үчүн сөзсүз өзүнү мен молдомун деш керек. Сөзсүз жай намазы, тасписи, анан Куран туруш керек. Ону окуйбу, түшүнбөйбү, ал кийинки маселе. Ошо киргениңде эле жай намазы менен Куран китеп турган болсо, болду. Кирген адамга да өзүнчө эле бир ишеним пайда болот да, түзүк эле адам окшойт деп, баласыбы? Ол сага кайырмакты салып, тооруду салып, сен ону ошого түшүрүштүн айла амалы. Ошондуктан биз пайгамбар хадисинде пайгамбар айткан, көз ачыктарга ишенбегиле. Ким көз ачыкка ушул туура айтты, билет экен дей турган болсо, ал ислам дининен чыгат деген. Андыктан аларга эч качан барбастан эле өзүңүз Куранды үйрөнүп, китептерди окуп, өзүңүзгө өзүңүз дем салыңыз. Өзүңүз күйгөндө эч ким күйбөйт да. Көбүрөөк берсеңиз, көбүрөөк дем салышы мүмкүн, көбүрөөк көңүл бөлүшү мүмкүн. Азыраак берсеңиз, ошо акчаңызга карап эле мамиле кыла берет. Сиз өзүңүзгө канча убакыт беришти өзүңүз билесиз. Дем салганда мисалы үчүн такыбачылыкты карманып, ошондойлорду окутуп коюш мүмкүн деп атабыз мисалы үчүн. Ошондойлор болгон болсочу, ошолордон дем салып эле кутулуп кетсе болобу? Болот. Аларга барбай туруп эле эртең менен кечинде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөт дубалары бар. Ошону окуп, Фатиханы, Аятал Курсини өзүңүзгө окуп, күнүгө Ихлас, Фалак, Насты окуп жүрсөңүз, кара дуа, сыйкыр, жин деген нерсе тийбейт. Негизи баягы сиз жекече имам болуп жүргөнүз чөйрөдө жүрөсүз. Ошондой оору менен ооруп, сүйлөшкөндөр барбы? Жиндер менен, например. Сиз ошондойлорго катышып калган жериңиз барбы? Сүйлөшкөнүңүз барбы? Бар мен Ак Ордодо жашайт элек. Эртең менен жумушка кетем да, кыштын күнү. Анан кечинде келем. Аялым айтып калды, кошунанын кызы ыйлап атат экен, дем салып койсун деди. Макул. Качан салайын? Эртең. Мен эртең жумушка кетем. Эртерээк алып келсин, макул дем салып коеюн дедим. Жаш кыз оңой да. Анан 2 күн, 3 күн айтып калды, келсин макул. Дедим, мен жөнөткөндө багымдатка келди. Багымдат намазды окуп алып туруп анан кылдым. Жаш кыз, байкуш. Ошо жин тийген экен. Кадимкидей көзү сиз жака жакындайт да, кадимкидей элечи, коркутат деп, тап берет. Анан окусам, мага ошондой тап берип мени коркутtu да, эч кандай коркпостон кыштын күнү жанымда жанагы чукугуч турган экен, мешти чукуган. Алып туруп эле чыгып кет, азыр өлтүрүп салам десем, аялым аны көргөн эмес да. Минге коюп аялым чыгып кетти. Анан кайра карасам, эжеси кучакта отурат, коркуп титирепчи, коркпа дедим. Бирөккө ошентип, жаңы болгон жаш кыз, эч кандай күнөөсү жок. Анан Аятал Курсини окуй бердим, Аллахын фазыл карамын чыгып кетти баягычы. Чыгып кетти, анан айттым, асырлан шамга чейин уктатпагыла. Күлгө ойнотпогула. Кышында күл чыгарат го, күлгө ойнобосун. Деп анан жолдорун айтып койдум. Элтеси апасы ушунчалык сүйүнүп ыраазы болуп келди. Көрсө болуп ошол күгүм кирип калган учурда күлдү сапыр ойногон экен да балдар. Бул ошол жакта оозун ачып карап турган экен. Ошол учурда жин кирген экен да. Мына ошентип кетти, анан бир эле аял уккандан кийин өлдү да, ошо кошуналар кетти бардыгычы. Анан жанында аксакал бар эле.
намаз окуйт, бирок өтө грубый. Мындай келип калды. Мен сен сакал коюп алса жөнөкөй эле молдо окшойт дедим эле, сен кыйын экенсиң. Азыр молдо көйүп кеткен ошолордун бири деп ойлосом, тигинин немесин чыгарган турбайсыңбы деп калды. Анан ынчыкпай эле атсам, бизди дагы окуппай деп калды. Анан макул колум бошосо дедим. Ошентсем эле эшиктин алдыга уже үйлө баштаганда анан айттым, жок, мен окубаймын. Десем бирөөсү өтө зарыл келип калды. Чынында эле уже жин кирип кеткен, жинди, акыл эсин танып калган. Сенсиңби молдо, мен сен менен сүйлөшпөйм дейт да. Анан мындай кылсам, өзүмдү билем да, мен күчүм жетпейт агачы. Анан айттым, жок, мен жин чыгарбайм. Дегеникин чыгарыпсың, мындай эле кылып кое бербейсиңби? Каалаганыңды беребиз да сага. Неле болуп атасың, ал жак мында көп кетесиңер деген сөздөр айтылып кетти. Действительно аны түшүндүм, себеби кыйналып атат. Анан айттым, анан жок, мен жин чыгара албайм, мен киргизем. Аныкы бирөө эле экен, ошондой эч ким жок, кыйналып аткан экен, экөөнү киргизип коелум. Экөө ойноп, анан урушпай жакшы болуп калды. Буга дагы кааласаңыз бирөөдү киргизип коеюн. Десем, карап, кой анда биз кетип эле калайлы деп анан кетип калды, ошол менен келбей коюшту. Ооба. Болот андайлар. Негизи ошо жин чыгаруу боюнча дагы отдельно бир илимдерди окуп келишет экен го. Ооба. Рукия деп коет, ооба. Сиз окудуңуз беле же? Жок, мен окуган жокмун. Мен студент болуп жүргөн учурда Таштанкары деген устазыбыз бар. Ошол даярдайын деди дагы. Макул, мен даяр болгондо устаз өзү коркуп койду. Себеби ал ошол Куранда жин сүрөсү бар. Аны ошол этап менен окуп даярданып да, даярдаганда жиндер дагы сага баш ийгизи келбейт. Алар деле атака кылат, келип эле деп алдыңга түшүп, калып эле бомбаны таштап душ этип жарып, анан коркуп кетсең өзүңө зыян берет да. Устазыбыз ушундан коркуп коюп бирөө мала. Сизден чочуду. Менден чочуду алчы, жоопкерчиликти албай эле коеюнчу деп туруп чочуп койду. Ошол менен биз ага кийлигишкен жокпуз. Ага чынын айтканда аны окуган жокпуз. Сиз өйдө да айткандай, дүнүйө динди карап аркасынан ээрчит деп атпайсызбы? Азыр эми көбүнчө бизде молдолор деле ушул дүнүйө маселесин көп айтып калды, мындай бизнес коучтай эле болуп калды десек болот да. Финансы маселесин чечип, ошол тууралуу, ошол канчалык актуальный, туурабы, туура эмес? Себеби дегенде көпчүлүгү баягы дини жок адамдар да молдолор деле коуч болуп кетти деген нерсеге келип алышты да. Ооба, негизден молдолор өзү бардыгын чечип бериш керек. Молдода бизде мурас деген математика немеден чыккан да, Курандан чыккан да. Математика бардыгын, бизнесин өзү молдолор үйрөтүш керек, бардыгын чында элечи. А бизде көрө албастык деген нерсе пайда болуп калды да. Көрө албастык деген нерсе пайда. Молдо ошол эшеги менен жүрсө бардыгын байкуш эми молдо да деп калды. Качан 5-7 менен жүргөн болсо өзү айтат, муну каяктан алды деп ойлойсуң деп калды да. Неге көрө албай калды? Адам баласы өзүдө жок болсо сүйлөй берет. Өзү жок болсо сүйлөй берет да. Ысырап, ушунча чоң машинаны айдаганды көрүп тигилерге жардам бербейби депчи. А өзүгө ошондой чоң машинаны берип койгон, унчукпай айдап жүрө берет. Тиге жардам берип койсуң болсо, жок, Кудай десең берет да. Өзү деле иштесин депчи. Ошондон бул чынага келгенде өзү эң чоң бизнесмен өзү молдолор. Эң чоң математик өзү молдолор да. Ишенбесең, мурас илимин алып келип туруп коюп койгон да. Мээси токтоп калат. Бу кандай болуп калды депчи. Ошондон мен айтып атам, мектепте жакшы окуй турган болсо, математиканы, физиканы, биологияны бардыгын мектепте окуй турган болсо, динге келет дагы, мураска келгенде дагы такалбай таш чечип берип кое берет. А бүгүнкү күндө бизде мурас илими жок болуп кетти. Азыр өлгөн жерге барып мураска бөлүш керек десең, бардыгын жан чыгып кетет да. Жан чыгып кетет. Ошондо бизде мурас ушул учурга чейин азыр деле туура эмес бөлүнүп жүрөт экен да. Бөлүнбөйт. Таштаганда туура эмес эле атасы таштап кетет. Карачы эң кичинесиге калыш керек. Калган балдар ким баласы? Өгөйбү? Өзүнүн эле баласы го. Балдарга тең бөлүнүш керек да. Деп коет. Балага 2 эсе, кызга 1 эсе. Бөлүнүш керек үлүштөр. Ал бөлүнбөйт. Ошон үчүн 3-түк, жылдык, 40-тыкта жегениң арам деп ошондон айтылат турган. Неге бирөөнүн акысын жеп атасың сен? Бөлүлөгө ала. Ошол эле учурда баягы бир туугандар сиз айтып атпайсызбы, туура эмес депчи. Ошол эле учурда берки бир туугандар ыраазы болсочу. Ал чөнтөккө тийгенге чейин ыраазы боло берет. Намыс деген нерсе бар. Талашпай эле коеюнчу, эми макул, эми биз ыраазыбыз, жалган эле. Сен бөлүштүрүп туруп чөнтөгүнө белип туруп, энди ыраазысын кайтарып берип кой десең, жок ой, мен чыныгы ыраазы ошондо болот. Чыныгы, мен аны өз жашоомдо көрдүм да. Анда бербейт анычы. Чөнтөккө чыккандан кийин чыкпайт ага. Берейин десең катының чымчыт дейт.
эжемди десем жездем жат, агамды десем жеңем жат деген сөз бар да. Бир тууган агам деген менен жеңең башка киши, эжем деген менен жездең башка киши. Алар дагы чымчып туруп дегенде эле өлдү. Ошондо бөлүнүп туруп, эми каалагандарды сое берген десең, сойбойт. Сен машинаң барга, үйүң бар, сен союп койбойсуңбу? Мен кичине карызымдан кутула алайын. Анан башталат да. Өзүңүз эмне маселени жеткирейин деп атасыз? Ошол нерселерге дагы токтоло кетсек, мисалы коомчулукка көптөн бери чыкпай жүрөсүз го ошону. Ооба. Мен жеткире турган маселе неме эле? Азыр ар бир эркекпи, жашпы, карыбы дин менетин кылыш керек. Дин менетин. Динге болгон чакыруу. Ачык айтканда даватты кылыш керек, даватты жүргүзүш керек. Дават болмоюнча биздин коом оңолбойт. Азыр алхамдулилла сонун бир урпак дейбизби, сонун бир поколение келе жатат. Ошолорду биз сактап туруп, динди өткөрүп берип коюшубуз керек. Өтө сонун жаш балдар келе жатат, сонун жигиттер келе жатат. Ошолорго динди сактап беришибиз керек. Ошол эле учурда дин душмандары жөн турган жок. Кече эле көрдүк, мисалы, гашты токтош үчүн канча көтөрүлүш болду да. Гашты токтош канча көтөрүлүш болду. Ошол эле учурда хижабты чечиш боюнча канча маселе болуп атат. Ошон үчүн биз даватты кылып туруп, толугу менен жеткирип берип коюшубуз керек. Антпесе кыйын болот. Ошол дават тууралуу, гаш маселеси тууралуу мен дагы билип билбей бир адамдарды жаман көрүп жүргөм да, ошо дин комиссиясындагычы. Анан ачыгын айтканда мен анын чындыгын угуп бир аз ренжип калган учурум болду да. Себеп дегенде ал гашка ошол дин чөйрөсүндө жүргөн адамдар өздөрү эле каршы болуптур дегендечи. Албетте, урматтуу тууган. Баягы кыргызда жакшы сөз бар да, душманды алыстан издебе депчи. Душманды алыстан издебе деген. Ошол эле учурда бизде пайгамбардын заманасында мунафыктар бар эле, эки жүздүүлөрчү. Биздин заманда жок дейсизби? Биздин заманда жок дейсизби? Толтура де. Карасаң укмуш, пайгамбардын доорунда мунафыктар, анық ачык мунафыктар гана билинбесе, берги мунафыктар билинбейт эле. Пайгамбардын алдыда келип ыйлап намаз окуйт эле да. Мунафык ыйлап намаз окуп дуа кылганда, я Алла, мени дагы ушундай жүрөгүмдү жумшак кыл деген келип кетет эле да. Ошол учурдагы мунафыктар азыр жок дейсиң. Толтур азыр. Сен динин кызыктырбайт, ага мансап керек, ага устолук керек. Ага ошол жумушу гана керек. Ага азыркы учурда имам, хатип деген эле сөз керек агачы. Сиз ошол интернет чөйрөсүнө чыгып жүрдүңүз, ал имамдыкка эле байланыштуу эле, же имамдык тапшырып бергенден кийин чыкпай койбодуңузбу? Ооба. Эмне себептен чыкпай калдыңыз, же бөлөк жөөсү барбы? Чынчында операторум үйлөндү дагы, ошол бошобой калды. Анан чалсам бошоюн деген бойдон чын деле мелис ажы, машалла. Алла Таала өмүрүнө береке берсин. Бизди элге тааныткан ошолор да. Азыр бошобой атат окшойт. Эгер бошоп эле макул тартай деп турган болсо, мен любой жерде сүйлөп бергенге даярмын да. Бизде алхамдулилла Алла Таала мүмкүнчүлүк берип атат, илим берип атат. Эгер тартып чыгарам деп турган болсо, мен бардык учурда эле накмын. Ошол имам болуп жүргөн учурда бизде жума күнүгө мүмкүнчүлүк бар да, эң чоң мүмкүнчүлүк. Ошого келип тартып, анан чыгарып турат эле. Имамчылыктан кеткенден кийин жума жок болуп калды. Анан ал дагы өзү үйлөнүп туруп жашоосун башталды, кадимкидей эле тирилегене. Ошон менен тарта турган адам эле жок. Арчан Бешик медресесинде дагы сиз жетекчи болуп иштеп аткансыз. Аз деле иштеп атасызбы же? Жок, Арчан Бешик эмес, Ак Өргөдө. Ак Өргөдө. Ак Өргөдө. Ал жерде 10 жыл директор болдум. Анан директорлукту кийин тапшырып бергенден кийин азыр мугалим эле, жөнөкөй катардагы мугалим. Сиздин өзүңүздүн ошо дин чөйрөсүндө дагы илимдер бөлүнөт эмеспи? Ооба. Кайсы предметтерден сабак бересиз? Мен өзү фихтан көбүрөөк сабак берем. Анан биз баягы бардыгын окугандык үчүн биздин медреседе азыр кайсы эле сабакты берсе мен берип кете алам да. Хадистен десе берип кете алам. Мен азыр медреседе фих, хидая 2ден, анан мишкат, тафсир. Мишкат деп коем да, тафсир Жалалайн 2ден. Мен көрүүчүлөргө түшүнүксүз болсо, фикх маселесин тууралуу айтып кетсеңиз. Фикх маселеси туурасы, намазда кандай окуш керек? Ошол эле фихта урматтаган пайгамбар Абу Ханифа рахматуллахын жазган китеби акыркы Хидая деп коет. Анда эң биринчи томунда ошол намаз туурасында, экинчи томунда нике туурасында, үйлөнүү, турмуш куруу, аялга кандай үйлөнүш керек, никенин шарттары, ошол эле учурда мамиле, төшөк мамилелери, бизде азыр махр деген нерсе барып калды го, ошону канча бериш керек, кандай учурда берет, кандай учурда аял талап кыла алат. Мына ошол
кыскасы шарияттагы эркек менен аялдын укуктары. Сизге ушул укуктар тууралуу суроо берсем, эми фикте намаз тууралуу суроо берсем. Намазды мисалы үчүн көпчүлүгү мен жакшы көрөм да, мындай жаштар менен сүйлөшүп, ушулардын мындай ой жүгүртүүсү кызыктуу да магачы. Азыр ушундай жаштар келип калды, телефон чалсаң албайт го. Анан эми эмне албайсың десең, мага звонок келсе эле, мен мындай жүрөгүм тынчсыздана берет, мага жаз дейт да. Мындай сүйлөшкөндү жактырбайт экен. Анан ошолордун ой жүгүртүүсү кызыктуу болор экен магачы. Алар айтат, намаз окуш кыйын экен дейт. Эмнеси кыйын десең, 5 жолу окушуң керек экен, ар биринде мынчадан намаз экен. Бирок алардын көбү түшүнбөйт экен да, себеп дегенде бизде көпчүлүккө карап сабак берилип калды да. Мечиттерге кичине илими бар, кичине түшүнүгү бар адамдар келет да. Анан алар мындай намаздын баштапкы этабын тууралуу суроо бербейт экен дагы. Баштапкы этабын дагы эми жаңы келген адам билбейт да. Чекете бирөөлөрдөн эле сурап жүрө берет экен да. Анан ошолор айтат, эми элестет дейт, эртең мененки намаз 2-ден 4 рекет. Ар биринин сөздөрүн жатташ керек. Алардын түшүнүгүндө ар бир рекетте бөлөкчө нерсе окулат экен да. Негизи мындай азыр биздин ошол биринчи жолу намаз тууралуу угуп аткан адамдарга намаз канчалык жеңил? Албетте ошолордун айтканы өтө кыйын экен деген сөзү туура. Себеби Аллах Таала Куранда айткан: "Ва иннаха лакабиратун илля алил хашиин." Алладан коркпогон адамдарга намаз өтө оор деген. Алладан коркпогон адамдарга. Эгер Алладан чында эле коркам, иманы бар дейт болсо, намаздан өткөн жеңил нерсе жок. Чында эле иманы бар болуп мусулман болот болсо, намаздан өткөн рахат жок да. Эч кандай рахат жок. Пайгамбар айтты, намаз көзүмдөн карайгы деди да. Бул кимге? Аллахтан иманы коркуу бар. Азыр мен мактанам, мына менде суум бар. 1 стакан суум бар. Артезиан менде бар. Деп эле мактанган мен бул 1 стакан эч кимге жетпейт да. Азыр бир көтөрсөм болду. Куптан болуп калды, тайрата аласыз бесе, тайратка жетеби? Жетпейт. Үйрүп кетсе жетпейт. Жаздын күнү терлеп сасып кетипсиң, жуунуп ал деге, жуунганга жетпейт да. Муну неге айтып атам? Бүгүнкү күнү биздин иманыбыз ушунчалык эле да. Намаз окубай жүргөндө да биз имансыз деп айта албайбыз. Иманы бар, бирок жетпейт да, ушунчалык эле да. Ушунчалык эле да. Өтө аз да. Ошондон ар бир адамда жок дегенде бир чака болуш керек да, иман. Бардыга жете турган. Имансыз эмес, имандуу, мусулман. Оны имансыз десең башың жарып өлтүрүп койбойбу алчы? Иман. Бирок имандын деңгээли көтөрүлгөндөн кийин анан намаз окуш ушунчалык рахат, ушунчалык жеңил. Өзгөчө өз убагында окуп ала турган болсоң болду, өтө жеңил. Анан сиз айткандай биринчи рекатында башка экинчи рекатында оңой эле, ниетин кыргыз эле ниет кылдым багымдаттын сүннөтүн окумакка. Болду, Аллаху акбар. Мурда ошол бизге толук ушинтип жеткире турган устаздар жок болгон үчүн биз намазды жаттаганда тажикче жаттаганбыз. Ниетини тажикче, ниаткардан бугзорам, ду ракат намазы багымдат, вактыка барманас деп толто өзүң дагы түшүнбөйсүң да. Ошол учурда кыйын десең болот эле да. Ушундай болуш керек экен деп түшүнөсүң. Ушундай болуш керек экен деп. Ар бирин тажикче жаттайсың. Арабча дагы эмес. Навайтан усалия салатал фажр деген эмес да. Азыр чынжыга келгенде кыргызча эле айтсаң болот экен да. Болуптур 2 рекат деп эле багымдат окумак Аллах акбар десең бүттү. Кайсы намаз окутасың, багымдат болду. Ошого эле Фатиха сүрөсүн, Ихлас сүрөсүн жаттап ал, ушунчалык жеңил да. Ошо 2 сүрөнү билген адам деле намаздын баардыгын окуй берет деген дагы жаңылык болот экен да көбүнчө. Ооба, кантип эле депчи. Болот турматон албетте эми ошон менен жүрө бербестен мүмкүн болушунча Куранды катынча жаттасаң, бул сенин бейиштеги даражаң. Ошончолук бийик болот. Өтө оңой, ушунчалык жеңил. Рахат. Эң негизи сураш керек да. Сурап эле кичине кыймыл аракеттерин үйрөнүп койсо болду. Албетте адам баласы төрөлгөндө эле басып кеткен жок. Төрөлүп эле сүйлөп жүгүргөн жок. Төрөлүп эле басып кетсе ата энеси өзү эле өлтүрүп коймок, бууп туруп элечи. Акырындык менен басты, акырындык менен сүйлөдү. Ошондой. Анан биз динге келгенде эле акырындык менен да. Москва бир күндө кылат, мусулман болуш аста-аста. Туура, мусулман болуш аста-аста, бирок динден чыгып кетиш бир паста да. Оңолуш аста-аста, бузулуш бир паста да. Ошондон динге келгенде дагы бир аз болсо да газды басып коюш керек. Себеби канча өмүрүбүз калды, Алла гана билет. Анан ошол 2 сүрө менен деле Фатиха менен Ихлас сүрөсүн билишет эми көбүнчө биздикилер ошолор. Ошолор менен деле 5 мал намаздын баарын окуса болот. Болот. Сөзсүз болот, ооба.
себеп дегенде айтып атпаймынбы, ошол Ооба. кыйын көрүшөт экен да. Кыйын Куранды жатташым керек, анан кийин муну жатташым керек, дуалар жатташым керек деп ушинтип. Ооба. Анан өзгөчө куптан витр важипке келгенде эле дуай кунут, бир аз узунураак да. Ошого келгенде эле анан айламалы издеп жүрө беришет. Кайсы сүрөнү окусам болот? Ол дуа ал. Эми кульфаллахты окуп койсоң болот экен. Ошол күнү гана. Сен бир күн ичинде ошону жаттабасаң өлгөн экенсиң, бөлүп бир катардан, бир сааттан бир катардан жаттасаң бат эле жаттап коесуң. Анан ал жеңил алып койсо биздики ошол бойдон өмүр бою жүрө берет да. Ихлас окуп койсоң болот экен. Мен паланчы устаздан сураганмын депчи, аны менен кетпейт. Ар бирин өзүнүн ордуга кое турган болсоң, анан намазда дуалар кабыл болот. Адам баласынын Аллага эң жакын болгон жери саждада турган учуру да. Не тилегиң келип атат, ошону кыл, Алла Таала бергенге даяр. Биз алганга даяр болбой атабыз. Намаз эми бейиштин ачкычы. Ооба. Намаздын ачкычы даарат демекчи, дагы да ошол көп жаштардын, анан түшүнбөгөндөрдүн жөөсү бул эме да. Ар бир намазда эле барып эле чуркап даарат алып истинжа кыла бериш керек экен деп түшүнөт экен да. Анан эми ага бир себеп болду, болбоду, ошол тууралуу дагы айтып кетсеңиз. Ооба, истинжа кылыш керек дегени баягы чоң даарат, анан кичине да заара кылган болсо, же болбосо заң чыккан болсо, ошондо гана жуулат. Анда дагы жылуу суу болсо, шарты болсо. Болбосо азыркы эле бумага менен 3-5 такыл таптаза кылып арчып кой болду. Жуат десе эле шалпактап эле тоодун баарын жуунун кереги жок. Кайсы жерден заң чыкты ошол жерден эле. Анан шлангдын учун эле жандагы таштарга тиймеги жок, шалпылдатып элечи. Мен аны имам болуп жүргөн учурда күн суук, эми сууп кетканда бүтүндөй айтып берем. Бүтүндөй айтып берем анычы. Мына ушундай. Анан эгерде дааратың сынбаган болсо, заара чыкпаган болсо, бир жериң кана, бириң чыкпаган болсо, ошол өзгөчө орозодо биз пешиндеги даарат менен куптанды да окуп кетебиз да. Себеби көп ичпейсиң, көп жебейсиң, кеңир чыдайт. Мына жаздын күнүндө эмне болуп калыптыр урматтуу? Пешинге даарат алдың, асырга жетпесе, асырда даарат алганың куптанды окусаң болот да. Бир даарат мененчи. Анан биз эми Курбан айттын алдында турабыз. Ооба. Сизден Курбан айт тууралуу да бир баян угуп кетсек. Курбан айтты кимдерге курбандык чалган милдеттүү, кимдерге важип, анан кийин ушу тууралуу айтып кетсеңиз. Курбандык албетте бул жалпы дүйнө жүзүндөгү му'мин мусулмандардын өтө чоң майрамы. Албетте биз Ибрахим алейхиссаламдан бизге ошол аркылуу важип болуп калган, важип милдет, важип менен фарздын айырмасы этикадда гана, ишенимде гана. Эгер кимде ким бул фарз эмес дейт турган болсо, фарз амалды динден чыгып калат. Албетте эми курбандык важип да, бул важип эмес десе динден чыкпайт, бирок өтө чоң күнөөкөр болот. Ошондон пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, кимде ким курбанчылык чалганга мүмкүнчүлүгү бар болуп туруп, курбанчылык чалбастан сараңдык кылып, бакылдык кылып чалгысы келбей турган болсо, анда биздин мачитке намаз окуганы келбесин деген. Бир хадисте. Экинчи бир хадисте ошол эле кимдин шарты бар болуп туруп курбанчылык чалбаса, анда ал кааласа христиан боло берсин, кааласа еврей боло берсин. Демек мусулман болуп өлө албайт деген. Ошондон азыр бизде зекет берген 400 000 акча кимде бар, ошол адамга милдеттүү түрдө курбанчылык чалыш керек. Албетте кой, эчки кошо кете берет. Кой, эчки, анан уй, анан төө. 3 жандыктан курбанчылык чалынат. Жылкыдан жок. Жылкыдан айтылган эмес, төө, уй, кой. Эчки боло берет, уйдун буйвол боло берет. Төө эки өргөчтү, бир өргөчтү кете берет урматтан. Ушул эле жандыктардан курбанчылык чалынат. Албетте, жалгыз адам болсо кой. Анан жок биз чоңураак кыла десе 7 адам биригип туруп, бир уй. Жашы 2 жаштан жогору болуш керек. Койдуку 6 айдан жогору чоңураак сойгонго жарай турган болсо, ошол жарайт. Эчкиники 1 жаштан жогору. Мына ошону курбанчылык чалыш керек. Канча кары курбанчылык чалуу, ал жерде андан кийин бөлүнүшү өзүңдүн ыктыярың. Албетте эң жакшысы 3кө бөлүү деп айтабыз. Ошол чалган күнү гана бир бөлүгүн салып туруп жеп өзүң, экинчи бөлүгүнү конокторду чакырып ага берип, үчүнчү күнү ошол колунда жок, кедей, көптөн бери эт көрбөгөн адамдарга бериштик. Жок, мен бергим келбесең, кааласаң бардыгын халатыңа салып ал. Сиз айтпадыңызбы, бир бөлүгүн ошол күнү жеш керек депчи? Аны холодильникке салып сактаса болобу ошол? Болот, айтып атпаймынбы, бергин келбейби, сен канчагар болду. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айткан: "Ла яналаллаха лухумуха ва димауха, валаки яналуху тақва минкум."
анын каны дагы эти дагы Аллага керек эмес. Сен такыбалыгың гана. Алла үчүн бир жакшысын курбандыкка чала аласыңбы, чала албайсыңбы? Ошол эле. Анан бериштик өзүңдүн беришендигиңден. Жок, бериң келмесе оптум халардыңга тыгып ал дагы сактап жей бер. Күнөөкөр эмес. Мисалы мындай азыр көпчүлүк офисте иштеген жигиттер менен сүйлөшүп калсак алар айтат. Биз ушу 4-5 биригип офистеги балдар союп, анан между собой бөлүп алабыз, ал өтөбү өтпөйбү деген суроо. Эгер байлыктары бар болуп туруп, анык бардык 4-бү, 5-бү, 7-бү бардыгы курбанчылык деп ниет кылган болсо, анда өтөт. Бирөөсү ушинсек эт арзан түшөт экен деген болсо, калган 6-10 дагы өтпөй калат. Негизи 7 адам бирикти да, болот, болот. Курбанчылык ниетинде кылган болсо, болот. Анан 7 болду, 7-өн тең курбанчылык болуш керек. Бирөөсү эле математикага салдан эт арзан түшөт экен, мынанча түшүп калат экен дедиби, 6-10 тең өтпөй калат. 7 чоңураак мал союш керек деп атпайсызбы? Ооба. Кой сойсо болобу? Жок. Койго өтпөй калат. Койго өтпөй калат. Кой бул жалгыз адамга. Кой жалгыз адамдыкка. Кой өтпөй калат. Негизи ал союшту алып туруп, шаар жергесинде жашайбыз да, алып туруп анан айыл жергесинде мына өзүңөр союп алгыла десе кандай болот? Сонун болот. Болот, Өтө берет. Өтө берет. Анан мунун шарты шаар жигинде айыт намаз окула турган жерлерде айыт намаз окулуп келгенден кийин муздаштык шарт. Айыт намазга чейин муздап салды, бул курбандыкка жарабайт. Бул кадимки эле мурдагы союп жүргөн эт эле катарында. Айыт намазынан кийин канча убакыт? Ошол күндүн ичинде болсо болобу? Ошол күндүн ичинде эртеси курбан айт 3 күн да. 10 Зулхажайдын 10-у, 11-и, 12-си. Асырга чейин, 3-күнү күнү асырга чейин. Азыр бизде 6-июнь деп эсептелди. 6-июнь намаз окулуп келгенден кийин болду. Каласаң ошол күнү, каласаң эртеси, каласаң анын эртеси. 6, 7, 8 күнү асырга чейин муздаган болсоң, демек бул курбандык болуп эсептелет. Демек, баягы 6-число күнү бардык мал саткан жерлерге барып үйүлбөстөн, 7-си деле барып, Ооба. жай баракат союп. Ошол бир аз арзаныраак болот, кененирээк болот, ооба. Ошондо мисалы биз айылда, мен Баткенде карабаганда бизде айылда туугандар ушундай, 6-сы күнү 2-3 курбанчылык өткөрөт, 7-си дагы калгандар 8-и. Мына ошентип 3 күн анық курбанчылык болот да. Байрамдалып, туугандар ошондо отуруп алып, каалагандай кеңири жүрүп. Бүгүн бизге мындан чыгып эми тиге барабыз, болду. Бүгүнгү бүттү, эртең тияка барабыз. Бүс күнүгө ал жака барабыз, бөлүштүрүп алган. Ушундай кыла турган болсо өтө сонун болот. Сиз азыр сонун лайфхак айтып кеттиңиз да. Мен деле муну билчү эмесмин. Ошо 3 күн катары кылса болот экен. Ошол күнү элдер менен тыгылып барып, ал жерде кымбат баа алып, ызылдашып эле жүрө бересиң го. Ооба. Колдонуңуздар лайфхак менен. Ооба да. Анан сизге бул тиешелүү маселе. Өзүңүз да ойноп жүрөбүз, көк бөрү маселеси. Азыр мына депутаттар дагы бирөөс чыгып, мынтыш керек, аныш керек, тайказан алып салыш керек деп атат. Ызы чууну дагы көрдүңүз, Максат Тамлан дагы кулак салбай анан акыры бири-бирин токмоктошту. Негизи кайсыл жерге чейин Чубак ажы деле айтып кеткен, бирок сизден да уккубуз келип атат. Кайсыл жерге чейин адал, кайсыл жерге чейин арам? Албетте бул арамдыгы аттын башына урганы, бирөөлөргө зулумдук кылгандыгы, ошол эле учурда сөгүнгөндүгү, ар бир нерсе чектен ашканы арам да өзүчү. Анан намаз окулбай калгандыгы деле арам. Намаз окулбай калгандыгы делечи. Сен көк бор ойноп атып асырың каза болуп кетти, демек арам деген сөз. Сен ошону ойноп атып намазың калып кетти, арам деген сөз да. Анан ошол үчүн аттын башыга уруп, бирөөгө зулумдук кылып, ичи таарлык кылгандык бул арам. Ошондон азыр эми ар бир нерсеге бир нерсе себепчи болот да. Ошол баягы Ноорузда бирөө каза болуп калбадыбы? Ошон болупту, эми законго кирип тартиптер кирип атат, өтө сонун болот. Мен оюм боюнча, мен жеке оюм боюнча бул эми шариатка тиешеси жок да. Албетте кыргыздын өзүнүн эзертен ойноп келгендиги шариатка каршы эмес. Мен оюм боюнча казандын калганы жакшыраак болот. Ошондо чыныгы эркектик, батырча оюн болот да, кызыктуу болот. Анан жерге эми биздин улак өткөндө көрүп калдым, кыздар деле чаба баштап тургу. Анан ошондо эле алдырып кое турган болсок, мындай эркектин намысы деле болуш керек да. Максат ажынын таласка барып, таласка болуш керек, бир жерге барып айткан жери бар эле. Ат башыга барып, ат башылыктар, эми имамдыкты хотя бы кармап калгыла деген. Ооба, ошондой калыш керек, ооба. Ар бир нерсени кармап калыш керек. Анан бул чынында эле инсаниятты баягы эр жүрөктүүлүккө үйрөтө турган да.
Сен муну галага кирип көргөнүңдө бир кирип чыкканда анан билесиң да кимдер кире алат, кандай болот. Анан адамдар чаппай туруп эле. Мен деле аны иман болгондон кийин аны үйрөнүп атпайбынбы? Себеби ат менен сүннөт. Айтып келебиз. Мен айылда эшек эле бар эле каякта. Андан келип эле медресени окуп калдык. 2010 бүттүм. 2014-жылы же 15-жылы алайга чакырып калды. Бирөө мечит салып. Анан мечиттин ачышыга чакырды. Ачылып болгондон кийин анан ошо торпок берет деп элечи. Анан бизди коноктор деп чоң сонун аттарга мингизип койду. Каякта ат жабасың, ушунчалык ар намыс кылдым да. Сен эр кашы менен антип жүрөсүң, так деп коюпчу. Жаш балдар бир чүпүрөктү эле салып ары чабып, бери чабып жүрөт. Дамыла кашы. Кой деди, мени өлтүрөсүң. Мен ал чабып көрө элекмин. Ушунчалык намыстандым да. Ат менен сүннөт, сууга түшүү сүннөт, күрөшүү сүннөт деп айтасың, бирок өзүң жок. Анан келсем, бул жерде достор да бар экен. Алар мага айтпай эле чабып жүрөбүздүр. Барып туруп эң биринчи жөнөкөй эле чапканды үйрөндүм. Ары чабам, бери чабам. Анан алдыма таштап коет. Ашырып бер деп сыйлашат да. Макул деп анан карасаң, адамдар ашырып алып тете качабып кетет. Мен ашырганда эле жүлүп кетип калат. Анан намыстагы керек экен да, сен эмне шалсыңбы? Кол бутуң иштебейби сен? Кылсаң болот го. Ошол кылып жатып, ошого дагы өзү жүрөктүүлүк керек экен да, жөнөкөй эле атты чапканга да. Сен жыгылып калам деп коркот экенсиң. Атты тартып албайм, токтото албайм деп коркот экенсиң. Атты чабышың өзүнчө бир, анан о галага киришиң өзүнчө бир, эңкейип алып апарып казанга ташташың, бул өзүнчө бир. Албетте муну чапкан адамдар гана түшүнбөсө, сыртта туруп сын таккандар ошондой боло берет. Анан ошондо мага дагы келишти да, өлүм болуп атпайбы депчи. Анан айттым, андай болсо машинаны дагы пони токтотуп койгула да. Машинада авария болуп атпайбы? Пони айтып эле койсун. Эми бир себеп болуп калды, албетте, өрмөттүү тууган. Сонун бардык маселелерге сонун жооп бериңиз. Эми берүүбүздүн акырында сизден бир таасирдүү өтө бир таасирдүү, өзүңүз таасир алган кичинекей жаштык кезиңиздеби, окуп жүргөндө, медреседеби ушундай бир окуя айтып берсеңиз. Кимден катуу таасир алдыңыз эле? Жөнөкөй адам болобу? Мен таасир алмаганды да билбейт экенмин, бирок азыр мен Арча Бешикте сабакты бүтүрүп аткан учурунда акыркы жылы устаздар менен наркы мечитке адамдар талап кылып атат, сабак берилип деп, ашырдан шамга чейин сабакка бөлүп койду да. Эң нафсиге жакпаган учур да. Себеби кечке окуйсуң дагы, анан ойной турган учур ашырдан шамга чейин эле болчу. Ошол учурду дагы тияка бөлүп коюп атат да, устаздачы, сабак бересиң депчи. Анан макул деп бердим, устаздан айткан кылыш керек. Сабак берип жүрөм, жаштар келет, бир эле аксакалыбыз бар, 70-ке чыккан. 4 там калат. Алифун, баун, таун, саун болду. 4 эле там калат, башка албайт. Жаштар 2 бет, 3 бет алат. Аксакал 4 алат даяр, жаштардын 3 бети даяр эмес да. Ошентип жүрүп аксакал бардыгын афган кылып өттү дагы Куранга түштү. Куран ачып окуй баштады. Жаштар дагы деле тамганы бүтөт. Мугалим санынан бүтө элек да, чыга элек да. Анан аябай ачууландым да, айттым, бардыгын кет дагы аксакал эле калсын, ошого эле сабак берем да. Мен ойной турган учурда жөн эле убакыт алып атасың сен. Аксакал кантип окуп атасыз, буларга бир үлгү катары айтып коюңузчу десем, аксакал айтат, мен окуй билем, неберелерим окуйт да деди. Мен түшүнбөй калдым. Айттым, жок, сиз окуп Куранга түштүңүз. Ошону кантип түштүңүз, мыналарга айтың, булар дагы эртерээк Куранга түшсүн. Десем, баса мен түшөбөдүм, неберелерим түшөт да деп кайра ошондой деди. Анан ал не дегениңиз десем, көрсө үйүндө 2 небереси бар экен. Менден келип 4 тамганы алып эле, барып эле 2 небересиге айтат экен. Алифун, баун, таун, саун, жатта. Бир аз туруп өзү унутуп калат да. Кайра экөөндөн чыгат. Мына кайсы тамга? Алиф. Сен айт. Алиф. Деп алиф. Бул кайсы тамга? Билбейм. Сен айт. Сен эмнеге билбейсиң деп берген чабат экен. Ошентип жүрүп үйдө 2 небереси дагы Куранга түшүптүр, өзү дагы Куранга түшүптүр да. Ошолдо отурган бардыгы дүү деди да бирчи. Аксакал секирет биякта турбай, айтпайды жүрө берген турбайсызбы депчи. Кыбыраган карашат деп коет го. Ошондон бардык жаштар Куранды окуп үйрөнүш керек. Куранды окуп үйрөнүш керек. Анан аксакалдар деле тилим катып калыпты деп шылтоо кылбастан тил катпайт. Эгер точно тил ката турганда сизди сөккөндөн катыш керек да. Деп айта албайм, деп тилип калса, мунун тили катып калыпты дейбиз да. Азыр сөк десе чачыдан баштап тырнагына чейин чыккан жерге киргизе берип атат го. Эми келип Куран окугандан тил катып калабы?
Жок, Куран окуганды үйрөнүшүбүз керек. Ар бир адам өзүгө врач болуш керек. Үйдө канчабыз Куран билбейт. Ошо Куран билбегендиктен анан бирөөгө муктаж болуп туруп дем салдырып келейин, бирөөгө барып туруп өзүм жолум аштырып келейин, кара дуаны жаздырып келейин, сыйкыр болуп калыптыр, ооруп калыпмын, муктаж болуп атат да. Палан жерге чейин маршрука менен барып келдик, кошулам бүт барды ошол жака барып тазалап келели. Бир күн эртеси кайра башталды. Аны менен болбойт. Аны менен болбойт. Ошондуктан ар бир адам Куранды Алла Таала бардыгыбызга берди. Окуй үйрөн. Азыр бир кыраат келип, чөтки кыраат кылса бүтпөгөй экен дейсиң да, сонун окуса бүтпөгөй экен, чой дагы дейсиң, бирок кыска эле окуп коет да ошондой адамчы. Айрыкча тараыхты. Айрыкча да. Ошону өзүң окусаң болбойбу? Ошону өзүң окусаң болбойбу? Өзүң ошентип рахат ал. Ким тыюу болуп атат? Ким тыюу салып атат саңачы? Дүйнө бир каш курсак үчүн жаныңды бага бересиң. Дүйнөнүн бардыгы Кыргызстанга өзгөчө ушундай болуш керек деген адам даң бир ок менен өлдү. 850 квартира калды го. Артында 850 квартирасы калды. Мен айтып атам бүгүн, күнүгө ар бир квартирада бир күндөн жатканыңда дагы бир жылда жетишпейсиң да. Керек болсо 2 жылда дагы жетишпейсиң. Бир жылда 365 эле күн бар. Ал 850 квартира болуп атпайбы? Машинасы 3 жолу аукционго койду да, мен билишим боюнча. Машиналар 3 жолу аукционго койду. Ким алат, ким алат? Бир эле тажысы $500,000 болуп атат. Кимге пайда? Бир улок менен кет. Сонун таасирдүү нерсе айтып кеттиңиз, окуялар. Эми бизде ар бир чыгарылышта мүмкүнчүлүк болсо биз коноктор менен бир конкурс уюштурабыз да. Анан сизде ошондой мүмкүнчүлүк барбы? Ошол өзүңүздүн медресеңизде хотя бы бир адамга сабак ойнотсок биз. Кандай дейсиз? Бир адамгабы? Бир адамгабы, 3 адамгабы? Шарттары мисалы. Шарттары мисалы үчүн ушул көрүүнү көрүп, ушул подкастты көрүп, эң сиздерге мындай таасир калтырган жерин ушундай жазмалап кетсеңиздер комментарийде. Бактияр Дамлага жөнөтөбүз ошолорду, сиз тандайсыз ошолордун ичинен. Кимдин конспекти мисалы үчүн? Жок, бизде медреседе ага шарт жок. Шарт жок. Ага шарт жок, ооба. Себеби бизде балдар азыр каникул болуп калды, анан бизде аларда укканга мүмкүнчүлүк жок. Себеби биздин медресенин тартиби, телефон карматпайбыз, гезит башка нерсе каратпайбыз. Азыр бизге канча жылга, 4 жылга берди. 4 жыл ичинде сен ушу китептерди оку, чыккандан кийин билгениң кыл деп атабыз да. Жетишесиң. Акырда тажайсың дагы телефон көтөргөндөн телефон тартпаган жерге барып эс алып келсем экен деп каласың. Аныкы ошондой болуп атпайбы азырчы? Ошондой болот. Ошого чейин кичине Алла мүмкүнчүлүк берип атат. Кыска мөөнөт тарбия алып кал, анан чыккандан кийин телефонду үйрөнүп жатып аласың. Сизден кол жазмаңыз менен бир китеп белек кылсак кандай болот? Сонун болот. Анда ошондой кылайлы, урматтуу көрүүчүлөр, Бактияр Дамладан бир китеп белек ким эң таасирдүү учурду ушул подкасттан жазып комментарийге, Дамла өзү тандап алат экен. Иншалла. Бисмилла. Сон Алла ыраазы болсун, келип бердиңиз. Бардык темаларга ачык, айкын жооп берип, бизге монтажга да сонун боло турган болду. Себептен кырка турган деле жери жок, мындай ойлоно турган деле жери жок. Бактияр Дамла, Алла ыраазы болсун. Көп чыгып туруңуз. Машалла, бар болуңуздар. Аллах Таала жалпы ишиңиздерге ийгилик, тапкан нерсеңиздерге береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык берсин. Алла Таала өзгөчө элибизге, жерибизге, мамлекетибизге ынтымак, достук, биримдик берип, Курбан айтты майрамдай кылып өткөрүп алышты. Алла Таала бардыгыбызга насип кылсын. Амин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Катталабыз, бөлүшөбүз.